Саламатсыздарбы, барсыздарбы, кандайсыздар? Салам барыңыздарга, кандайсыздар? Бүгүн бизде сонун акысыз разборлор болот. Так, давайте, салам барыңыздарга, мага запрос таштап, разборго чыксаңыздар болот. Честные разборы, акысыз разборлор болот по дате рождения. Только прямой эфирге мага запрос таштайсыздар, жана суроо берсеңиздер болот. Ага. Бесплатно, консультации, разборы, буду проводить вам разборы. Менин эфириме запрос таштап, анан консультация, разбор алсаңыздар болот. Мини разборлорду жазайм түз эфирден. Сени чыдамсыздык менен күтүп отурам, Кундуз дейт, Нурматбекова дейт. Рахмат. Надо отправить мне запрос на прямой эфир и сказать свою дату рождения. Эфирге запрос таштап, туулган күндү полный айтып туруп, анан бир суроо бериш керек да. Мисалы үчүн, акча жаатынан, мисалы үчүн, мамиле жаатынан, или же там эң жүрөгүмдө болуп аткан көйгөй, бир көйгөй деле айтыш керек да. А не так, что там бул туулган күн боюнча мен 5 саат, 10 саат тынбай талдай алам. 5 саатта жетишсиз болот, 5 саатта жетишсиз болот. Бирок биз туулган күнгө жараша эмне кылсак болот бул жакта? Туулган күнгө жараша именно бир суроо. Мисалы үчүн, туулган күндү жазып туруп, бир суроо да. Мисалы үчүн, акча жаатына, жолбосо жолдошум экөөбүз тил табыша албай атабыз, жолбосо там, я не знаю, өзүмдү таппай жатам депчи, бирок прямой эфирге запрос таштайбыз. Макулбу? Бир туулган күн боюнча 3 саат, 5 саатта аздык кылат разбор, талдоо. Мен 3,5 жылдан бери уже психологияда жүргөндүктөн. Окей, саламатсызбы? Саламатчылык. Аха. Сизге көптөн Атыңыз бери ким? прямой эфирге чыгып калдым го. Комментарий жазсам да такыр неме жетпей атты эле. Аха. Атыңыз ким? Нурзида. Аха. Каякта жашайсыз? Ошто. Ош шаарында. Аха. Эмне иш кыласыз? Швейный цех иштетем. Эмне болуп чыгып калдыңыз эфирге эжеке? Мен ошо өзүм жөнүндө билейин деп анан ушу бир жыл болуп калыппы, жаман акчадан кыйналып, неме карыз болуп, акча табабыз, но жукпай эле атат го. Туулган күнүңүз? 01-02-88. Как у вас отношения с мамой? Жакшы. Жалгыз кызмын мен. Апаңызды оңдогуңуз келеби? Кээде келет. Керекli жерлерде да бирдемкелер туура болбой калганда, мондой кылсаңыз туура болмок депчи. Сиз апаңыздан чоңсузбу аны оңдогудай? Мы когда в претензиях к маме, потому что бул жактан мен сизди азыр цифровой психология боюнча бияктан көрдүм и квантовый психология боюнча айтып атам да сизди. Биз кичинекейбиз, биздин мамабыз менен атабыз чоң. Сизге сиздин кызыңыз улам сизге претензия кылып, сизди урушуп, же болбосо мындай бол, тигиндей бол деп түздөгөн сайын өзүн улук сезип алат да. Чем больше өзүң улук сезген сайын иерархияны бузуп атканыңдын белгиси деп билет да бул жактачы. Анан экинчиси болсо, эмне үчүн акчаңыздын берекеси, эмне үчүн ошого суроо бердим, апаңыз менен мамилеңиз кандай деп, потому что апа менен болгон мамиледен акчанын берекесине тизметиз бар да. И көбүнчө айтышат, апам жакшы көрөм, алтын белек берем, путешествияга жөнөтөм, апам жакшы көрөм, мамилебиз жакшы деп. Түпкү сезимине барып такалганда, апага болгон таарыныч, кичинекейден калган балким, апага болгон кандайдыр бир претензия, обида калып кеткен болот да. Ар кандай ситуация болушу мүмкүн. Сиз менин суперинфого берген акыркы маегимди көрдүңүз беле? Көрдүм. Но менде андай андай апама деме претензия эмем жок. Мен эрке кызмын, эркелеп эле чоңойгом.
такыр андай претензия жок. Менде буга чейин акча постоянно эле жүргөн, чё-то Окей, бир хорошо, жылдан давайте бери. коротко я вас разбор сделаю. Сиз укпайсыз да, берсиз да. Кулак жок и укпайсыз. Өзүңүз каалаган нерсени гана угасыз. Мескерт, вы что от меня хотите услышать? Мен Ошо сизге айтып өзүм атам. жөнүндө. Өзүңүз жөнүндө долго 3 часа будет. Мен сизге коротко айтайын. В чем Ага, сиз угуп айтып атам. атасыз? Карызым, проблема, карыз деп атпайсызбы? Я вам Ооба. ответ даю. Это поработать с мамой. У вас из-за того, что еще у вас знаний недостаточно, билим жетишпегендиктен сиз еще со мной спорите, укпай атасыз. Өзүңүз уккуңуз келген гана сөздөрдү уккуңуз келип атат да азырчы. И мен андай эмесмин, жок, мен жакшымын, мен азаматмын. А сиз деген көп учурда баарын башкарып контролдогуңуз келет. Сиз у Ооба. вас высокий эгоцентризм. С вами очень тяжело. С вами очень тяжело всем, потому что вы командуете всеми. Я не знаю, над мужем, Ооба, над всеми, точно. даже над мамой командуете. Не умеете слушать, перебиваете даже. Кулак жок, только хотите, вы хотите, чтобы я вас хвалила азырчы, мактаганымды каалап атасыз. Мактап, сен азаматсың, сен та-та-та, тра-ля-ля. Анализ жок, акчаны чачасыз. Энергии недостаточно. Точно. Духовностька келиңиз. Чарчап каласыз, энергия жок, акча жок, энергия равно деньги, мы это все знаем, да? Дисциплинага түшүшүңүз керек, өзүңүз менен иштеп башташыңыз керек, духовностька келишиңиз керек. Анан почему Бог не поддерживает единичек? Потому что өзүн Кудай сезип алат да. Бардыгын өзү башкарат, бардыгы мен айткандай болуш керек, бардыгы мен пландагандай болуш керек деп турат. Ошон үчүн сизди Кудайым көп жактан колдоо болушу мүмкүн. Ошон үчүн вам я рекомендую, во-первых, адекватную коммуникацию. Коммуникация, адекватностька келиңиз. Я вас прекрасно понимаю, потому что я тоже единичка, но я 28-я. И ярко выраженный эгоцентризм. Сизге ал нерсе билинбейт. Напсиңиз өтө күчтүү, бийик дегенди билдирет бул нерсечи. Напсиңиз бийик, эго высокое дегенди билдирет. Эгоңуз аябай күчтүү иштейт сизде. Адамдар менен сүйлөшкөндү, коммуникация кылганды үйрөнүңүз биринчиден, анализ кылыңыз акчаңызды. Баарына чачып, тигине үй салып берем, буга мынтем, апама үй салып берем, тигине обеспечить этем деп жүрүп, акыры акчасыз каласыз. Вы нерешительная сейчас стали, мямля. Депрессивное состояние у вас всегда. Раньше вы не такая были, но сейчас вот это вам мешает. Да. Нерешительная, сомневаетесь, сомнения, это тоже потеря энергии, да? Коммуникация түшүңүз, анан тынбай билим алышыңыз керек экен. Максат жок сизде, максат жок үчүн вы колеблетесь. Мен ким боло алам, мен эмне боло алам? Четкий максаттарды ай сайын, жылга, 10 жылга, 5 жылга так максаттарды направление коюңуз. Андан сырткары оомасыз, бияка десе бияка, тияка десе тияка ооп кетесиз да. И не самодостаточная в действиях. Анан знаний у вас недостаточно. Билим алышыңыз керек, өзүңүздүн аң сезимиңизди өстүрсөңүз, вам легче будет. Ниша психологияга дагы шыгыңыз бар негизи. Кызыгасыз, жактырасыз. Да, кызыгасыз, жактырасыз ошол нерсеге. Дисциплинага келиңиз. Сизде дисциплинаны, энергияны көтөрсөңүз эле акча дагы будет подниматься. Билим жок, сизде энергия будет энергия. Өзүңүзгө сүйүү жетишпей атабыз, сүйүү жетпейби бизге? Внутри как у вас? Любви не хватает? Может, Вам любви не хватает тут. Признания не хватает, любви не хватает. Өзүңүздү кыйнап иштеп коесузбу? ооба, Смотрите, точно. Ошондой болуп атат. өзүңүздү сүйбөйт экенсиз го, өзүңүздү кыйнап иштейт экенсиз го, сүйүү жетпейт экен сизге, любви хотите. Ну, признание, мындай каалайм постоянно өзү. Да, признание. Сизди мактаган сайын өсөсүз, энергияңыз көтөрүлөт. Ушундан Знаний мурда башкача болчу недостаточно. да, буга чейин менде башка болчу да, но 1-2 жылда такыр бөлөкчө болуп атат да. 1-2 жылдан бери сиз уже депрессивный состоянияга түшүп кеттиңиз, колуман келбейт, болбойт, я лох, никто, тряпкамын деп баштасаңыз керек. Потому что эми условно говоря, да, мындайча айтканда, колуман келбейт, болбойт деп сомнениялар башталды да, депрессивный состояние, страданиялар башталса керек. Страдаете, да? Да. Страдание это потеря энергии. Энергияңызды слив кылып Ушу атпайсызбы сыр энергиям эле? жок болуп атат, такыр энергиям жок болуп атат. Энергияңыз жок болуп атат. Значит, физикадан баштайсыз.
Денеден баштайсыз, ходьбадан баштайсыз, жылымык суу ичип эртең менен реально ходьба, жума сайын баня. Анан аң сезимиңизди өстүрүшүңүз керек. Билим алышыңыз керек. Мурда Постоянно. постоянно билим алып турчумун, 2-3 жылдан бери, 4-5 жылда болуп кетишет. Билим ала элекмин да, окуй элекмин. 5 Мурда жылдан өзүм бери даже психологияга кызыгып көп окуп жүрчүмүн да. 5 жылдан бери эчтеке билим ала элек болсоңуз, как так можно? Я вообще даже не понимаю. Шыгыңыз бар психологияга. Эгерде параллельно экинчи тарапта психология тармакта өзүм өнүктүргүм келет десеңиз, анда окусаңыз болот. Мага келсеңиз болот. Цифровой психологияны өзүңүздү жакшылап Ооба, сизге таанып, октябрга жолдошуңуз. немеге сабакка жазылдым. Все классно. 1-октябрга жазылсаңыз болот. Я вас жду эже. Көп Ооба. нерсени дагы өзүңүз чындыкты билип алып ыйлабаңыз. Негизи бирлерге больно болот. Бирлерге больно болот. Башында эле кулагың укпайт дегенде эле уже мен биринчи кулагың укпайт, глупая, тупая дегенде эле чалкаган кетесиң, потому что, ну, это правда, если условно так говорить. Укпайт, өзү каалаган сөздөрдү гана уккусу. Поэтому нужно работать над собой постоянно. Это только начало. Эгерде дальше дагы изилденем, окуйм дальше десеңиз, тынбай өзүңүз менен Ооба. иштешиңиз керек. Все, Ошо рахмат иштегим сизге. келип атат. Болупту, М, рахмат сизге да, мгм. рахматчым. Басып баштаңыз ходьба. Энергияңызды көтөрүңүз. Энергияңызды көтөрүңүз. Обязательно ходьба. Я не знаю, кечки мал какие-то восточные танцы, может быть. Мне бар Ошо ошол танцыга баргым келип атат, баргым келип атат. восточные танцы или кандайдыр бир sky heels, theta healing танцы, там, я не знаю, стрип-пластикалоо, восточные танцы, аэробика, флай-йога, что-то для себя. И обязательно ходьбага өтүңүз. Эртең менен желательно, да? Бир күндүк, бул бир жумалык иш эмес, бул 2-3 айдын ичинде результат болчу нерсе. Ходьба, постоянная ходьба. Все, Рахмат. рахмат. Ага. Ага. Сонун, столько код dışı курсун окуп алмазных баарына жооп табанчык дейби. Код dışı курсун окуп алмазных баарына жооп табанчык. Что это значит? Не поняла вообще. Менин атым Кундуз Таштанова. Я дипломированный, сертифицированный цифровой психолог, мастер Сюцай, проф-мастер Сюцай. 3,5 жылдан бери цифровой психологиядамын жана азыр БГУда окуйм, магистратурада, социальная психология факультетинде 2-курста магистратурада окуйм. И квантовая психологияны Инна Тлешинова Академия разборовта тоже окучумун. Сертификаттарым бар, баардыгын чыгарабыз буюрса. Жана 3,5 жылдан бери психологияда жүрсөм дагы, мага эфирге запрос таштап консультация кылсаңыздар болот эфирден. 3,5 жылдан бери цифровой психологияда жүрсөм дагы, мына 1 жыл болуп калды Инстаграмда чыгып, 2-3 айдан бери ошо окутуп да атабыз. Именно өзү үчүн. Бизде 6.000 сомдук, 15.000 сомдук 2 тарифте курстарыбыз бар. Код души деген курсубуз бар. И ошол жакта биз окутабыз. Азыр разборлорду кылам, бирок ага чейин я хочу вам рассказать немного. Бүгүн мен сиздер менен 2 саат болом. 27 бүгүн мен сиздерге 3 китебимди белекке берем, эң активдүүгө, эң азаматка. И бүгүн китеп берем. Бирок биз условияларды айтпай калыптырбыз. Эң көп Инстаграмдагы рилстеримди репост кылып, сторисине мени отметка кылып, көп активдүүлүк көрсөтүп, эфирде активдүүлүк көрсөткөндөргө беребиз. Андан сырткары 27-28 дагы 2 күн акысыз разборлор болот. Бирок биздин 1-октябрда башталчу курсубузга катталгандарга дароо доступ берип, биз сиздерди ким Бишкекте болсо да жолугушууга да чакыра алабыз 28-inde. Ага чейин доступ алып, электронный личкаңыздарга разбор алсаңыздар болот. Электронный разбор менден момундай чоң описание менен өзүңөр жөндө разборлорду аласыздар. 1-октябрда бизде код души курсу башталат. 6.000 сом онлайн, 15.000 сом онлайн офлайн VIP тариф. Мен менен 2 жандуу жолугушуу бул 15.000 сомдук тарифте. Китебимди белекке берем жана 9 ай доступ курста. VIP тарифинде жумасына 2 жолу зумдар болот. Онлайн тарифинде бир ай болот, бир эле зум болот жумасына. Вот. И 6 ай доступ. Куратор менен аудио практикалар болот. Онлайн 6.000, офлайн онлайн 15.000. 2 жандуу жолугушуу менен фотосессия белекке, китеп жана мен менен жума сайын 2ден зумдар болот. Это был анонс
Прокурс. Азыр болсо разборлорго өттөлүү. Так, у меня очень много запросов. Так, менде биякта запростор көп экен. Давайте добавим. Перманентный макияж дейт. Перманентный макияж. Так, правильно я услышала? Окей. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Атыңыз ким? Так, что произошло? Вышла дейт. Так, давайте примем другую. Отправляйте мага запрос. Разбора достойны те, которые выходят на эфир. Эфирге чыгып, чыныгы жашоосунда мындай прям көйгөй болгондо адам ошол нерсеге даяр болот. Мне нужно видеть человека вживую, понимаете? Вот глаза видеть, и человека видеть, слышать. Саламатсызбы? Саламатсызбы, кандайсыз? Жакшы, атыңыз ким? Атым Эркайым, Аха. Каяктан чыгып атасыз? Бишкек шаарынан. Канча жаштасыз? Эмне болуп эфирге чыгып калдыңыз? Азыр эфирди көрүп атып эле чыгып калдым. Эмне эфир болуп атат бизде? Эме цифровой психология эле. Группада бар, мен өзүм маалымат алып атам да. Угуп атам, Эркайым. Канча жаштасыз? Туулган күнүңүз? Туулган күнүм 7 январь 2001-жыл, 24 жаштамын. 7 январь 2004. Турмуштасызбы? Жок, 7 январь 2001-жыл. 2001, аха. Ооба, турмуштамын, 2 кызым бар. Жолдошум менен мамилем 1 жыл начар болуп атат да. Анын туулган күнү качан? Анын туулган күнү 30-ноябрь 1994-жыл. 30-11 1994. 94. Караңыздар, эфирди мен сактайм. Ким эфирге чыгып аткан болсо, потом эфирди удалять этпейм. Макулсузбу? Макулсуңарбы? Хорошо. Так, азыр үйдө экенсиз. Кандайдыр бир билимиңиз барбы, Эркайым? Мен журналистиканы бүткөм, бирок иштеген эмесмин. Жолдошуңуз иштейби? Ооба, иштейт. Маселе акчада болуп атабы? Сизге аз акча таап атабы? Жок, бизде баары жакшы, акча эмес, мамиле болуп атат да. Именно эмнеде? Внимание. Внимание жетпей атабы сизге? Ооба. Күйөөңүз вообще түшүнүктүү эмес экен. Түшүнгүсү келбейт экен сизди. Ооба. Точно. Но он очень заботливый. Да. У него очень высокое эго. Напсиси аябай күчтүү экен. Ооба. Күйөөңүз канча жашта? Азыр 30-да. Апа, мен татат, тук-тук татат. Азыр бир аздан ачат деп койчу бар. Ого. У вас очень такой властный муж. Сиз андан признание күтөсүз, мактоолорду, көп нерсени күтө берет экенсиз. Но у него, смотрите, ал сизди түшүнгүсү да келбейт. Сиздин абалыңызга киргиси да келбейт. Он холодный. Он очень холодный мужчина. Но он заботливый. Он не бросит вас. Он не бросит детей, но он заботливый. Но сиз декретте отуруп, жөн эле балдар менен отуруп атасызбы азыр? Кандай же бир нерсе иш кыласызбы? Жок, балдар менен эме 2 кызым менен үйдөмүн. Сизде кандай мүмкүнчүлүк бар? Бишкекте жашайт экенсиз, балдарыңыз менен үйдө экенсиз. Мен деле балдарым менен үйдө отурган кезде өнүгүп баштагам. Эмне үчүн хотя бы сатуу менеджер болуп иштебейсиз? Эмне үчүн же байер болуп иштебейсиз? Эмне үчүн мобилографияны үйрөнүп алып онлайн иштебейсиз? Өзүңүздү өнүктүрбөйсүз? Же эмне балдар кичинекейби ушундай? Жок, мен эже баарын эле окуп көргөм, байерство менен иштеп көргөм, еще сатуу менеджерин окуп аягына чыкпай калгам, ушундай да менде көбүнчө. Бирок болгон курстун баарын эле окуй берем. Потому что сиз жалкоосуз да, сиз действие кылбайсыз. Хаос в голове у вас, башыңызда хаос. Сиз өзүңүз дисциплинага түшпөйүнчө, дисциплина жок, акчаңыз болбойт. Сиз күйөөңүздөн отуруп алып күтө бербей, өзүңүз личность катары өнүгүшүңүз керек.
Өзүңүздү до конца сиз жалкоороксуз, действие кылбайсыз. Действие кылбайсыз. Эмне үчүн кээ бир аялдар балдарын уктатып коюп, түнкү 2-ге чейин иштешет? Эмне үчүн кээ бир аялдар эртең менен 4-тө, 5-те туруп алып, балдарын тамагын жасап, үйүн жыйнап алып отурушат сатуу менеджери болуп, же болбосо дагы бир жумушка алектенип. Сиз андай кылгыңыз келбейт. Действие жок сизде. Анализ жок, акчаны чачасыз. Акчаны кырма ооба. албайсыз. Нету вот этого у вас. Хаос в голове. Смотрите, эгерде семерка либо гениальная, либо глупая. Когда она гениальная? Когда постоянно аң сезим өстүрүп, окуп, билим алган сайын, денеси менен иштеген сайын, ходьба кылып, гимнастика. Мне очень тяжело, честно, перекрикивать вас всех, да? Мне тяжело вот так делать разбор, пожалуйста, потише. И когда вы делаете... Эркайым, күйөөңүздү өзгөртө албайсыз. Он холодный мужчина, во-первых. Но он заботливый. Ал сизди түшүнбөйт, түшүнгүсү да келбейт. Сиз азыр өзүңүздү колуңузга алып, аны күтөрбөй, андан атаңыз, апаңыз барбы? Апам каза болуп калган, атам бар. Ну вот, апаңыздан албаган сүйүүнү сиз эмне күйөөңүздөн күтүп атасызбы? Күйөөңүз бере албайт ага. Апаңызды сагынып, андан алган энергия, сүйүү, апаңызды эркелеп, ушундай мээрим, сүйүү жетпей атат сизгечи, мактоолор жетпей атат. Ооба. Ошону жолдошуңуздан күтүп атасыз. Эркек бербейт аны. Бербейт аны. Ал өзүндө жок болушу мүмкүн ал нерсе. Сиз андан эмне отуруп алып күтүп атасыз? Күтпөңүз ал нерсени, өзүңүз менен иштеңиз. Билим алыңыз, окуңуз. Билим алыңыз, окуңуз, кыймылдаңыз, аракеттениңиз, действие кылыңыз, иштеп өзүңүздүн стабилдүү акчаларыңызды табыңыз, өзүңүзгө ишенимдүү болгондой болуңуз. Андан сырткары постоянно билим алыңыз, акча контроль, финансовый поток контроль, дисциплинага түшүңүз, мени өнүктүрөбүз, өзүбүздү өнүктүрөбүз и постоянно өзүңүз менен иштейсиз. Өзүңүздү бардык жактан карашыңыз керек. Эмоциональный экен. Мен айттым ошону аткар деп бакырат экен күйөөңүз. Мен айттым ошону кылгының деп тур. Для него вы глупая, тупая болушуңуз мүмкүн. Ал сизди ошентип мамиле кылышы мүмкүн. Чтобы не быть такой, вам нужно молча дома состояться. Я тоже женщина из декрета. Я тоже женщина из декрета. Менин курстарым, окууларым барына күйөөм 1 сом берген эмес. Бул окуулардын баарын 1-чи, 2-чи, 3-чү уровень магистратура, контракты $1000 окуу, 200 000 сомдук коучинг окуулардын баардыгына психология окуулар билесиңер, 200-300 000 турат. 1 сом берген эмес. Күтпө күйөөңөн. Ты в детской позиции, тебе нужно вырасти. И перестань, чем больше, азыр лучше отстань от мужа и не ожидай от него. Тебе больно, потому что ты ждешь от него. Күтүп атпайсың андан. И тебе больше больнее болуп атат. И у тебя обида, мамам эмнеге эрте каза болуп калды депчи. Сага мактоо, сүйүү, энергия жетпейт. Сен күйөөң вообще тут ни при чем. Кеп сенде, өзүңдө. Давай подытожим. Өзүң менен аябай элек бол. Ты не просто так вышла в эфир. Мен кичинекей кыз экен деп ойлогом. Сен аябай кичинекей кыз экенсиң деп. Кичинекей эле кыз экенсиң, бирок үй бүлөң бар экен, балдарың бар экен, Кудайга шүгүр. Азыртадан өзүң менен өзүңдү өнүктүрүп, билим алып, түшүнүп башта. Күйөөң азыр 30-табы, 3 жылдан кийин азыр больше үйдөн больше качып баштайт. Ызычуусуңар, депчи, ызычуу болуп атасыңар, жака иштеп кетейин, эс алайын деп, акырын жолдорду издеп үйдөн качып баштайт. Потому что ал жалгыздыкты жакшы көрөт негизи. Тынчтыкты жакшы көрөт, жалгыз барып эс алганды жакшы көрөт. Я его прекрасно понимаю, понимаешь? Поэтому тебе азыртадан өзүң кичине мындай самодостаточный болуп, өзүңдү өнүктүр. Денеңди кара, өзүңдү кара, окуу, акча тапканды үйрөн, балдарың менен эле отуруп иштеп акча табышат. Эмне үчүн окуп результат жаратпай атасың анда? До конца кылбайт экенсиң анда, тапшырмаларды аткарбайт экенсиң. Максатың жок сенин анда. Максатың жок анда. Максаты жок адам действие кылбаган үчүн. Эмне үчүн менде сендей болгон 3 баласы, эмчекте балдары менен кыздар окушат. Керек болсо мен бул баракчамды эмчектеги баласы менен отуруп алып иштетет, түнү бою иштетет.
Стористерди жасайт, рилстерди монтаждайт, каруселдерди жасайт. А сен эмне үчүн аны кыла албайсың? Айына 15-20 миңге чейин алат. Мен ютубумду алып барат, тиктогумду алып барат. Сендей болгон эле келиңдер. А сен эмне үчүн андай кыла албайсың? Максатың жокпу? Максаттарым бар Смотри, айтып атпайм, мен өзүм эле кыялдан эле байып эле ушинтип кетем, бирок кыла албайм да ошол нерсени. потому что ты не действуешь. Потому что ты не действуешь. Ты ждешь похвалы. Ар бир движенияңа мактоону күтүп атасың, признанияны күтүп атасың. И ты обиженная сидишь на мужа. А когда человек в обиде, не в состоянии благодарности, ему тяжело сделать успех. Аябай өзүңдү өнүктүрүшүң керек да. Ты должна изучить себя глубоко, понять. Семерка вводит кризис. Семерка вводит кризис деген бар да, кризис салып турасың да. И ошон үчүн, чтобы через 3 года у вас там отношения еще не ухудшились, да, еще там разводко чейин чыгып кетпеш үчүн, потому что он очень эмоциональный, я не скажу, что ты у тебя супер муж, он тоже с характером холодный, бесчувственный, не понимающий, и он не будет понимать, эмоциональный он, неадекватный, эмоциясы күчтүү. Но эркек эч качан өзгөрбөйт. Сен өзүң менен иштеп, өзгөрөт качан сен өзгөргөндө. Сен өзүң менен иштеп башташың керек. Сен андан күтпөй, энергияң ат-этек менен да иштешиң керек экен негизи. Анан акча жаатында атаң менен дагы, может быть, какая-то обида есть, я не знаю, эмне үчүн апам кетип калды, сен карабадың, или сен өлүп калсаң болмокпу, апам калса болмок. Жок, кандай болгон эмес. Ну, вообще айтып атам, да, кандай болот, эмне болот, разные мысли приходят в голову, поэтому я не просто это так говорю, потому что деньги — это отношения с папой. А сенин акчаңдын берекеси — это отношения с мамой. Ошол, рахмат. Саламатсызбы. Так, у нас очень много запросов. Айзат Түменбаева дейт да. Так, эфир сакталат, я постараюсь сохранить. Эфир чыгат, записи. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Угуп жатам. Атыңыз ким? Айзат атым. Каяктан чыгып атасыз? Нарындан. Нарын өзүнөнбү же? Жок, айылдан. Не деген айыл? Куланак. Супер саячкасызбы? Жок. Атбашылыкмын. Мен морской саякмын. Биз Куланакка келинмин да. Өзүңүз каяктыксыз? Өзүм атбашылыкмын. Түшүнүктүү. Так, Айзат айым, эмне болуп чыгып калдыңыз эфирге? Эмне көйгөй бар? Цифровой психологияны көптөн бери окуп коем. Сиздин рилстерди карап коем. Постоянно өзүмдүн разборлорум чыгып калабы деп. Жолдошумдукун, балдарымдыкы чыгып калса окуп турам. Мурун гороскоп окумун, анан акыркы бир 2 жылдан бери цифровой психология каты кетип атат го, ошондон бери окуп турам. Окуп турганда катталып ошо рилстерди окуп турасыз, көрүп турасыз. Суроо бериңиз, Айзат айым. Мен өзүмө разбор, анан жолдошума разбор кылсамбы дегем. Жолдошуңузга разбор кылбайбыз. Эмне үчүн жолдошуңузга кылабыз? Сиз чыктыңыз да. Причем тут жолдошуңуз? Просто ал кызыкпайт, такыр ишенбейт. Эмне үчүн аны спасать этип атасыз? Эмне үчүн мен жолдошуңузду жолу туурабы деп билгим келет да. Экөөбүз 20 жылдан бери чогуу жашайбыз, туура эмес кылгандарыбыз жокпу, барбы депчи. эмне болду? Мамиледен жабыркап атасызбы? Мамиле. Күйөөңүз менен урушасызбы? Жок, эмне үчүн күйөөңүзгө суранып атасыз? Ал мени туура түшүнүп атабы же мен аны туура түшүнүп атамбы деп билгим келет да. Именно эмнени? Разбор кыла берем. Просто жолдошумду да карап коюп турам да. Мындай да, карасаңыз, сиз эфирге чыктыңыз, канча адам эфирди каалап атат, сиз болсо чыгып, мени да, жолдошумду да, балдарымды да, кайненем да, абысыным да деген болбойт да. Түшүндүм. Убакыт экономдойт, түшүндүм. Айтыңыз. Туулган күнүңүздү айтыңыз. 24/10/82. Күйөөңүзчү?
Күйөөмдүкү 29-11-77. 29-10-1977. Erkekler 29 işenbeyt. 11 11 29 11. 77. Erkekler işenbeyt. Erkekтерге ишендирип энергияңызды коротпоңуз. Андан кийин эркектер фактыга ишенет. Монтип жандуу келип, мондай көрөт. Бо крем деп көрүп анан ишенет эркектер. Фактыга ишенишет. Анан сиз аларга доказывать эткен сизге кереги жок андай нерсени. Навязывать эткен тоже кереги жок. Окуу, мону кыл, сен мондайсың деп анын кереги жок. Сиз только өзүңүз окудуңузбу, ишенесизби, все. Мен даже өзүм цифровой психолог болуп, бул мындай, бул тигиндей деп күйөөмдү айтпайм. Наоборот, ол өзү мени эмете берип эле, өзү кызыгып алып, мен восьмеркамын, мен мындаймын деп, начальниги дагы туулган күн жөнөтүп, WhatsApp'тан менен разбор сурайт анын. Ошон үчүн бул жактан адам өзү келгенде, каалоосу менен келгенде бул жакшы. Ага барып алып, таануулабаш керек. Макулбу? Туулган күнүңүз окей. Бир суроо бериңиз туулган күн боюнча. Мен сизди 3 саат алдай алам. Ал да аздык кылат негизи. Суроого түшүнбөй калдым. Бир суроо бериңиз, бир багыт суроо бериңиз туулган күн боюнча. Туулган күнүңүз боюнча мен 3 саат талдай алам. Бүтпөйт эч качан. Мен туулган күнүм мен өзүмдүн туулган күнүм боюнчабы? Меники октябрда эле, анан өзүмдүн бизнес болсо, мен өзүм мектепте мугалиммин, бирок бизнес жака кандай болот деп ойлоп жүрөм да, ошо болсомбу депчи. Кандай бизнес? Мен кийиз жасайбыз. Кол өнөрчү. Охо. Тияңызда акча, бияңызда акча экен, оюңузда акча, түшүңүздө акча, действияңызда акча экен да, акчаны сүйөт экенсиз. Жакшы көрөт экенсиз, бирок иштерман экенсиз, ооба. Башыңыз менен комфорттоо, но иштечү жерде аябай эле иштеп коет экенсиз. Үйдө отура албаган айым экенсиз, түшүнүктүү айым экенсиз. Но почему-то тапкан акчаңыздын чо-то берекеси жоктогудай, бизнеске жөндөмүңүз өтө бар. Любой бизнесте жөндөп кете аласыз. Иштермансыз болгону кандайдыр бир жөндөмдөр дагы керек. Биринчиден, экинчиден энергия көтөрүш керек экен. Билбейм, башыңыз менен жалкоолонуп, кичине комфортто ойлоп коесузбу? Комфорт өзүңүздүн да. Бул жакта энергия жетпегендик, бат чарчап каласыз, кээ бирде жалкоолонуп кылбай коесузбу? Ушундай. Негизи эме жөндөм бар. Сонун жөндөм бар. Күйөөңүз өлө жакшы мырза экен. Түшүнүктүү. Жөндөм бар, бизнес кыла аласыз, эмнеге кыла албайсыз? Кыла аласыз. Тем более өзүңүз айылда кийиз чыгарабыз дедиңизби? Кийиз жасайбыз дедиңизби? Да, почему? Можно сделать. Аны просто эмеде обидадан кетиңиз, адамдардан күтпөңүз, ыраазычылык күтпөңүз. Ошо мен 9 деп ошо ойлодум элем да, сразу эле чыгып туруп спасать этип баштады да. Күйөөңүздү спасать этип баштадыңыз, аны ойлонуп, тиги ойлонуп. Ден соолугуңузду аябай карашыңыз керек. Тапкан акчаңыз ошол ден соолук менен чыгып кетиши мүмкүн. Аябай ден соолугуңузду караңыз, особенно мочеполовой система, женский органдарды көбүрөөк караңыз. Себеби дегенде сиздин энергияңыз акча тарап именно ошол төшөк аркылуу, энергия аркылуу с мужем дагы жакшы келет. И адамдардан күтпөй, благодарность күтпөй, өзүңүз менен эле Кудайдан, Аллахтан күтүңүз. Больше к Богу. Больше к Богу. Кудайга көбүрөөк и энергияңызды көтөрүшүңүз керек экен да. Больше надо энергия көтөргөн, энергия мага эмне берет деп өзүңүзгө жазып, ошол нерселерди кылыңыз. Практика. Ходьба, практика, билбейм, айылда баня бар силерде. Басып, тынбайт болушуңар керек, оокат кылгандан дагы.
анализ. Акчаны бирок чачат экенсиз да, бала кыялсыз да, мактап койсо чачат болушуңуз керек акчаны. Мстительностьтен кетиңиз, обида болбосун башка бирөөлөргө, өч алам и так далее дегендер. Анан лишние действия и трата денег, излишество. Акча бат эле, деньги унитазбы, бат акча, колуңузда акча токтобойбу? Чогулта албайсызбы? Табам, Ошо чогулта албайм. Менде мындай да, бат үйрөнөм, бат табам да, бир нерсени, любой нерсени ой үйрөнүп кетип алам. Мен 2 жыл болду кийиз жасаганыма. Бирок көптөн бери ойлонуп жүргөм. А башка жол менен деле таба берем да. Бирок тиги мындай өзүмө коробойт да, кетет да бат эле. ооба, потому что акчаңыздын берекеси жок экен. Мен өзүмө деп деле табам, бирок өзүмө коротпой эле башка жол эсеби чыгып калат да, жөн элечи. Өзүңүзгө жадныйсыз, өзүңүзгө корото албайсыз, аянасыз. Башкаларга коротосуз, чачасыз. Бирөө сизге далга чаап мактап койсо, огоз кетирип чачасыз да. Но финансылык сабаттуулукту үйрөнүңүз. Атаңыз, апаңыз глубоко покопать надо, но апаңыз барбы? Бар, атам бар, апам бар, экөө тең бар. Кандай бактылуусуз? Атаңыз да бар, апаңыз да бар. Менин атам жок, мисалы үчүн. Демек, экөө бар кезде барып өздөрүнөн энергия, бата алыңыз, ыраазычылык алыңыз. Өзгөчө апаңыздан. Мен ошо эме да, атам Апаң. өзүм көп ойлоно берем, көп барбайм да. Барып турушум керек дей берем да. Кандайдыр бир кичинекейден калган таарыныч калса керек да. Алар өстүрдү беле же чоң ата, чоң апа? Жок, колдорунда өскөм. Алар мени мени үйдүн улусумун мендей болгула деп мени эме кыла беришет. Как будто мен наоборот үй бүлөдө мен жакшы болушум керек, бөбөктөр мендей болуш керек деп чоңойгом да. Сиз ошо өзгөчө апаңыздан көп мондай сүйүү, мээрим албай калган окшойсуз. Кичинекейде калып калган бир таарыныч да бар окшойт. Себеби дегенде, ошол нерсе дагы акчанын берекесине түз таасир берет да. Анан албетте бул жакта эфирден азыр биз копать этсек болот, но кандай десем, сиз кереги жок. өзүңүз алардан алыстап жүргөнүңүз, барбай жүргөнүңүз, кача жакын эле экенсиңер, нарында экенсиңер, таласта эмес экен, же ошто эмес экен. Значит, сизде бир нерсе бар. Өзгөчө үйдүн улуу баласы мына көп жүк жүктөлөт. Мен үйдүн улуусумун да. Мен сизди прекрасно понимаю. Көп мээрим, сүйүү албагандай сезилет, көп түйшүк көтөрөт улуулар. Экинчи апа болуп калат, андан кийинки балдаргачы экинчи апасы болуп калат. Сиз эрте чоңоюп, эрте түйшүк тарткандан сизде кандайдыр бир ичиңизде болгон туңгуюкта кичинекей таарыныч, бир нерсе чыгат, ошол эмоция менен чыгат да. И сиз азыр апаңызда, атаңызда көзү тирүү бар кезде только ыраазычылык. Алар ичинде билбесе, ошол билим нерсе жок болсо, алар ошону сүйүүсүн көрсөтүп бергиси келди, бирок ошону айта албаса, алар күнөөлүү эмес да. Алар болгон нерсесин берди силерге. Сиз ошону билим менен, илим менен, жашоо менен түшүнүп туруп барып алардан ыраазычылык алганда, ыраазычылык айтып, өзүңүз ыраазычылык абалга келгенде сизде жашооңуз дагы, бизнесиңиз дагы таптакыр башкача болуп баштайт, башкача жүрүшүп баштайт. Мен сизге азыр рекомендую, өзүңүз эле отуруп алып, жалгыз күйөөңүздү спасать этпей, эч кимге айтпай эле отуруп алып, ак кагаз алып алып туруп, ошол абалга барып эстеп көрүңүз, кандай сизде көйгөй болгон, кандай ситуация болгон. Балким балдарды чоңойтуп, чогуу өстүрүшүп, сиз көп нерседен калгансыз. И ошол эмоцияңызды эстеп туруп, ыйлайсызбы, эмне болосуз, кыйкырасызбы, чыгарып бүт ак кагазга жазып, дальше анан өстөп салыңыз, эмоцияңызды проживать этиңиз. Анан атаңыз да, апаңыз да сизди жакшы көрөт да, өзгөчө апаңыз дагы. И
алар сизди ушул дүйнөгө алып келиш үчүн канча деген жети ата, жети апа, канча деген нерселер баарын өтүп анан сиз ушул жакка келгенсиз да. Ушул жарык жашоого алып келгендиги эле сизге чоң белек да. Биз ата энебизди өзгөртө албайбыз, только ыраазычылык менен аларды кабыл ала алабыз. Биринчиден, алардын сизде азыр көзү тирүү маалында алардын батасын, ыраазычылыгын алып алсаңыз, сиздин бизнесиңизге дагы, акчаңызга дагы, жеке жашооңузга дагы чоң таасир тиет. Мен аны сөз менен жеткирип айта албайм сизге. Бирок эгер ушуну сиз, вы же мудрая женщина, сизде бар да мудрость, вы же мудрая очень. Деріңізде бар да ошол нерсечи, сиз ошону түшүнүп, сиз өзүңүз неблагодарныйсыз да где-то, сиз адамдардан күтөсүз, но вы сама неблагодарная, если честно, да. И вам нужно понять, почему я депчи, почему я такая деп. Өзүңүз ыраазы болгонду үйрөнүшүңүз керек да. Все, рахмат сизге, Рахмат. Так, мне очень тяжело, когда я перекрикиваю. Мне очень тяжело, когда я... X-то басыңыз, эже, X надо нажать. Так, давайте комментарийге жазсаңар, ким кайсыл жактан чыгып жатат. Ким кайсыл жактан чыгып жатат. Америка, Россия, Италия, Бишкек, Нарын, Талас. Очень много желающих у нас, да, в эфире? Так, Бишкектен, Бишкек, Аксы дейт. Круто, Аксы, Бишкек. Ооба дейт, ооба, Ош дейт. Да, жазыңыздар, кайсыл жактансыздар? Москва дейт, Баткен дейт. Круто. Саламатсызбы? Саламатсызбы эже? Атыңыз ким? Жумагүл. Жумагүл. Жумагүл айым, каяктан чыгып атасыз? Москвадан. Москва. Кандай суроо мага? Мен өзүм числом боюнча разборка кылайын деп жаздым эле. Разбор. Эмне кандай суроо, именно запрос? Именно запрос энергия боюнча. Эмне болду? Колдонуп атасызбы же энергияңыз жетпей атабы эч нерсеге? Энергиям кээде жетпей калат, анан трассага келгенде аябай көп шата көрсөм да. Туулган күнүңүз? 27 апрель 2001. 2001? Замужем, не замужем? Уже разлучен. Бала барбы? Бир балам бар. Өзүң күнөөлүү сезесиңби? Кээде. Ошол эмеде, смотри, прямой ответ тебе. Апаң менен болгон мамиле сенин эркектер менен, жолдошуң менен болгон мамилеге барабар. Это значит, что тебе нужно, во-первых, улучшать отношения с мамой. Тебе нужно, все может быть, но может быть какая-то прозрачная пленка между вами, которая мешает обнять, сказать спасибо, люблю и так далее. Может быть, ата энемди ажыраштым, уят кылдым и так далее. Да, ар кандай сезим. Когда ты себя ценишь дешево, ты себя не ценишь. Күнөөлүү сезимдерде чоң акча келбейт. Сен өзүңдү күнөөлүү сезип, ушинткенде чоң акчалар келбейт. Это всегда низкий чек. Это маленькие деньги. Кичинекей бир акча, но акчада чоң акча келбейт. И билбейм, сен тапкан акчаң балаң каякта, мамаң карайбы? Кыргызстанда мамам карайт. Сен акча саласың. Акча салам. Дайыма эле.
Сен акча саласың, анализ жок, акча саласың, ал акчалар тойго, тияка, бияка, кредитке, көмүргө коройт, топтолбойт. Сен жүрө бересиң, жылдар өтө берет. Балаңа сен керексиң. Сенин энергияң, сенин мээримиң керек. Апасын көрбөй өскөн бала потом обида калат өмүр бою. Сенден алыстайт. Самое лучшее это когда ты рядом с ребенком можешь. Эмне үчүн сен Москвага кетип калдың элең? Кыргызстандан атайын алыс болуш үчүнбү? Негизи эле ооба, бизде билесиз го, ажырашкандан кийин өзүңдүн үйүңө батпайсың. Барсам деле мисалы 10 күнгө отпускага барам, анан сразу келе берем учуп. Анан кичи кезимде негизи тайнем колунда өскөм. Анан жана обнятия дегендер вообще мен андай боло албайм. Искренне жакшы деле сүйлөшпөйбүз негизи. Бирок папам менен жакшымын. Атаңдын кызы экенсиң да, папина дочка. Ты папина дочка, эшикке чыгып акча табыш сага оңой да. Эркектин энергиясы, эшикке чыгып акча таап келиш оңой. Но ты смотри, сен азыр жаштык кылып түшүнбөй атасың да. Балаңдын жашоосун, келечегин. Сен өзүң мына апаңдын мээрими жок өсүп, кандай жашоодо кыйналып атасың. Ошол сүйүүнү, энергияны эркектерден, акчадан издеп жүрөсүң. И сенин болочоктогу балаң дагы ошол нерсени сенин жашооңду кайталап атат да. Эгерде сен ошол чынжырчаны токтотуп үзгүң келсе, анда азыртадан өзүң менен иштеп башта. Энергия, өзүң менен иштеп башта. Сен өзүңдү күнөөлүү сезип, ошол ситуациялардан ичиңен ойлоно берип эле энергияңдын баарын ошол нерсеге слив кыласың да. И акчаңдын дагы берекеси жок. Москвада канча жыл иштейсиң, анча гана акча таппа, баары бир деньги в унитаз болот. Эгерде сен азыртадан өзүң менен иштеп, апаң менен, эми тагдыр ошондой экен, апаң ошол сен деле ошол нерсени кайталап атпайсыңбы? Сен Ошол апаңды ойлонуп коем күнөөлөөчүсүң. кээде. Ошол Сен айланып өзүң келип жүрөм. күнөөлөөсүң. Сен апаңды күнөөлөөчүсүң, и өзүң азыр ошонун тагдырын кайталап атасың. Сен апаңа неблагодарная болсоң, кийин балаң да сага точно ошондой мамиле кылат. Бул психология, бул тагдыр да. Анан эгерде сен азыр мындай да, кайра турмушка чыгасыңбы, кайра ажырашышың мүмкүн. Эгерде сен азыр өзүң менен иштеп, билим алып өспөсөң. Да, у тебя это будет повторяться, если ты не начнешь работать над собой. Билим албасаң, түшүнбөй атпайсың сен. Мен өзүм ошондой кылып атам деп туруп, сен өзүң жашооңду талкалап атасың, мындайча айтканда. Девятка разрушительная. Она разрушает и свою жизнь, и чужую жизнь. Анан балдар менен вообще сүйлөшкүм келбейт да, потому что бандай серьез калып албайм. Вроде не устраивает. Мурдагы жолдошум менен дагы мындай вообще жарашабыз дейт, жарашкан дагы желания жок. Так элечи. Не устраивает то, что делает. Минусун издей берем, да, кеч. Потому что ты такая, миссия 7, она ищет всегда, хочет быть идеальной. Если честно, смотри, азыр жаштык кылып атасың, аябай иште, психолог менен иште, тынбай окугунуң. Бир курс окудуң психология, дагы муну оку, тынбай 2 ай сайын окуп тургунуң, өзүңдү өнүктүргүнүң. Жашоомду, тагдырымды талкалабайм десең, эгерде балаңдын келечегин талкалагың келбесе, ал да сендей болуп, сенден качып башка жака, Америкага, Кореяга барып иштейм апа деп сени көргүсү келбей, сендей болуп качып кеткенин каалабасаң, эгерде ал дагы дальше ушинтип сенин неберелериң ушундай бесконечный потокту каалабасаң, азыртадан өзүң менен иштешиң керек да. Апаң менен болгон мамиленин үстүндө иштебесең, сага кайра ошондой эркектер тагдырыңа туш боло берет. Сен түшүнбөйсүң эмнеге андай болот. Мамиледен ошондой боло бересиң. Экинчи, үчүнчү турмушта да вечный болуу гарантия жок да. Ошон үчүн сен бул нерсени өзүңдү күнөөлүү сезгенде энергия слив болот. Сенде баарыбызда энергия бар, болгону сен ичиңден ошол нерсе көйгөйлөр сен жүргөнүң менен ошол нерсенин баары тебя беспокоит. Тебе любви не хватает. Ты хочешь, энергию же дают наши родители, биздин тек род берет да, негизичи. Ата энеден ыраазычылык алганда, сен жүрөгүң тынч болгондо, сен акча тапсаң да жан дүйнөң тынчыбаса кыйын да.
И ден соолуктан анан бара бара аз жашсың, но ден соолуктан анан жабыркап баштайсың. Ошол таарыныч сенин ичиңен жеп баштайт, бир нерсе болот дагы. А негизи эркекке болгон таарыныч көбүнчө бул мындай женский заболеваниялар, ошол эле таарыныч накапливаться этип ракка алып келиши мүмкүн да. И самое лучшее решение для тебя экинчи саныңда жетип болуп атпайбы? Признание, мактоо, сүйүү жетпей атат. Сен ата энеңен албаган сүйүүнү азыр күйөөңөн күттүң да, албай куш бере албады. Анда ал жок да. Ал сага ата да эмес, ал сага апа да эмес да. Ал дагы бирөөнүн бир баласы. И сен азыр бул эфирге чыкканыңда жөн эле эмес болуш керек. Азыр ушуну дароо кабыл алып өзүң менен тынбай иштеп баштасаң, балким Кыргызстанга келип ушул эле перманент мененби, каш салон ачасыңбы, бизнес ачасыңбы, обучать этесиңби, балаң жаныңа алып алып квартирага чыгып кетесиңби, сен өзүң качып жүрөсүң да. Бияктан Баргым ийгилик келбейт. жаратасың. Балаң Баргым жанына келбейт. баргың келбейт атат элестет. Азыр Жок, канча балам иш жанында эмес. Ата энем менен айылда жашагым келбейт да, ачыгы. смотри, мен айтып атпаймынбы, сен шаарга келип деле, мисалы үчүн Ошко барасың, Бишкекке барасыңбы, келип иштеп ушул эле акчаларды таап, ийгилик жаратып, үй алып, хоть бир комната үйбү, 2 комната үйбү, балаң жаныңа алып, өзүң туруктуу бутуңа туруп, целостность да, апаң менен, атаң менен дагы мамилени алардын көзү тирүүдө, алардын ошол ыраазычылык абалына жетип өзүң менен иштешүүгө 1 жыл, 2 жылдын ичинде эгерде тынбай иштесең, мен ойлойм, у тебя получится. Ты молодая, у тебя все впереди. Эгерде ты не хочешь повторять свою судьбу твоей матери, сен да кызыңдын ушинтип балдарын карап коюп, кызың сенин тагдырыңды кайталасын каалабасаң, анда азыртадан тынбай өзүңдү өнүктүрүп башта. Окуугунуң түшүнүшүң керек, мээңди өстүрүшүң керек, аң сезимиңди өстүрүшүң керек. Сен түшүнбөй атпайсыңбы? Азыр айтып атам. Апа бул материя, апа бул эркек менен болгон мамиле, апа бул сенин акчаңдын берекеси. Канча акча таппа, сен айылга жөнөтүп атасың, ал акча жок. Сен келгенде они неблагодарные деп атасың. Мен иштеп атам, акча салып атам, они неблагодарные деп атасың да. Поэтому если ты этого не хочешь, еще девяткам свойственно кайра-кайра турмушка чыга беришет. Если ты не хочешь вот это делать, азыртадан окуу, өнүктүр өзүңдү, иштеш, окуу постоянно. И плюс психолог менен иштеш керек. Постоянно. Жакшы, жакшы. Постоянно. Кыздай Анан отурайын. өзүң Ичинсе уктап атат кабинетимде. Ойготсоңуз. рахмат сизге. Рахмат эже. Сизге дагы жазылам курс атасыз да Ооба, бизде Рахмат. 6.000, 15.000 сомдук 2 тарифте курсубуз бар. Кел, ооба. Рахмат эже, жазам сизге. Аял киши бактысын үй бүлөдөн гана табат дейт. Ооба, туп-туура. Саламатсызбы дейт. Саламатсызбы Кундуз айым, мени кошуңузчу дейт. Не дейт? Гусул жок жүрсө, илешкилер илеши, эч кимдин эчтекеси жакпай кемчилик издеп калат дейт. Окей. Менден да акылдуулар көп экен. Так, давайте биз цифровой психология боюнча код души курсум бар. Ошол жакта мен сиздер менен 1 ай онлайн болом. Zoom'дан, жабык Zoom'дардан мен сиздер менен жумасына 2 жолу Zoom'дан сабактарды да өтөм. Жаздырылган дагы сабактар бар. Биз болсо бул жакта мен курсумду окуган Нурайым айым менен мен курсумду окуп, мен менен тааныш болуп, жакшы болуп, мен командама келип калган айым менен сүйлөшөлү. Нурайым, айтып бериңиз, канча жаштасыз? Кандай көйгөй менен келгенсиз? Бишкекте эмне кыласыз? Эмнелерди алдыңыз? Кандай результаттарды алдыңыз? Кандайсыздар? Менин атым Нурайым, 31 жаштамын. 2 баланын энесимин. Мен код ДШ курсуна 1 ай мурун катталгам. Мамиледен жабыркап келгем жолдошум менен. Анан ошол курс учурунда баарын өзүмдү таанып, жолдошум менен болгон мамилем кыйла жеңилдеп, сонун болуп калды азыр.
Андан сырткары ошол курстан толук сонун маалыматтарды алдым. Число сознанияда кандай адамдар менен кандай мамиле кылыш керек, матрицаңда кайсы сан жетпесе ошону кандай наработка кылыш керек, миссияң кайсы болсо ошол менен кантип жол таап кетсең болот. Ошол жөнүндө толук маалыматтарды алдым. Андан сырткары ошо сиз өзүңүздүн командаңызга алып мени сүйүндүрдүңүз. Ошо анан айтарым, ошо курска келгиле. Курстан сонун маалыматтарды аласыңар, өзүңөргө жаңы инсайттарды аласыңар, өзүңөрдү тааныйсыңар, мамилеңерди жакшыртасыңар, өзүңөрдүн предназначенияңарды табасыңар. Ошо сизге да чоң ыраазычылык, мындай өзүмдү көптөн бери мынчалык бактылуу сезе элегиле. Сонун. Нурайым да именно жолдошу менен буга чейин да бир таарынышып, бир эки жолу таарынышып жүргөн. Анан жолдош түшүнгөндө, ал кандай экенин, анын оюнда эмне экенин түшүнгөндө кыйла жеңил болуп калды чынында. Нурайым өзү Бишкектен болгондуктан дагы үйдө балдары менен болгондуктан мурун банкта иштечү, айына 16.000 кассада иштеп баштаган. Эң көп зарплатасы 25.000 сомго зарплата Кыргызстанда банкта иштеген. Бирок азыр мына биздин командада кошулуп, менеджерим Нурайымга кетип атат. Өзү курста окугандыктан толук сонун билимдерди бере алат. Зумдар кандай болду? Жаздырылган сабактарды Телеграмдан көрдүңбү? Ооба, зумдар, сиз берген зумдан маалыматтардан дагы көп маалыматтарды алдык. Башка эксперттерди чакырдыңыз. Бир эмес 4-5 эксперт болду го дейм бул курс ичинде. Даже 5тен көп, 5-6 экен. Неме берки эжелерди кошкондо 3 Сүтсайдан келди, башка психологдордон да келди. Сонун маалыматтарды алдык. Мындай баалуулук эч жерде жок го дейм. Мындай баалуу курс эч жерде жок. Канча жолу жолугуштук Жандуу 3 жолу жолугуштук. 3 жолу жолугуштук жандуу. Ал жандуудан дагы сонун энергия алып кеттим го. Мен жөнүндө мен прям үйүмдөгү жолдошум, балдарым жөнүндө маалыматтарды алып, прям энергиям сонун болуп үйгө келдим. Сонун. Так, Нурайым. Чоң ыраазычылык билдирем. Ыраазымын сизге. Башында эмне болуп келип калдың элең магачы? Курска жазылганда кандай сезимдер болду эле? Курска жазылганда чын эле экен, бул жөн эле болсо керек. Жөн эле мындай эле эмелер курс саткандар толтура го деген ой менен келгем. Анан бирок эме кылып көрөйүнчү деп туруп кирип көрөйүнчү кандай болду экен деп эле. Анан ошо өзүм дагы негизи цифровая психология жөнүндө мындай көп кызыгып жүрчүмүн да. Анан эмне бар эмне жок деп туруп келген болчумун. Так аябай сонун өтөсүз. Прям мени өзүңүздүн эмеңиз менен өтөсүз да, сабактардычы энергияңызды берип сизди уккуз эме группалаштар айткандай, сизди только уккуз эле келет да. Зумдар 2 сааттан болду, жумасына 2 жолу даан, 2-3 жолу жолуктук. Китеп белекке бердим и жакшы Жандуу шыктуу кыздар да. Ооба, жандуу жолугушууларга дагы башка бизнес эмелерге дагы, завтрактарга да чакырдыңыз. Аябай көп эме кылдыңыз. Ооба, мен унутуп калыптырмын. Бизде спикерлер да болот. Башка дагы 5-6 психологдорду алып келип, Zoom'дан дагы сабактарды өтүшөт. Мен өзүм жаздырылган сабактарым бар. 50-60 сабак бар болуш керек. Андан сырткары дагы мен менен Zoom'дар, жолугушуулар, анан Кудайдын буйругу менен, значит, ниетиң ошондой жакшы болгон, что ушул бизде командага кошулуп калдың, сатуу менеджер болуп калдың дегендей. Бул абдан жакшы, сонун ийгиликтер деп ойлойм. Өнүгүү жолунда. Жана башында жөн эле адам келбейт.
болгон үчүн, көйгөй баар болгон үчүн сен ошондо келгенсиң. По-моему, М+ менен, рассрочка менен 3 Ооба, айга. рассрочка менен өзүм үйдө отуруп анан акчам жок, эмне кылсам. Бирок ошол эме прям боль менен мен жок жазылам дедим дагы, ошо М+ менен жазылып катталган болчумун. 3 айга бөлүп төлөө бар бизде. 3 айга 15 000 сомду бөлүп төлөп, беспроцентная рассрочка 3 айга 1 сом бронь кылбай туруп 15 000ди 3 айга бөлүп төлөө менен катталсаңар болот через М-банк. Анан Нурайым ошо келип, значит, жолдошу менен мамилесин сактап, ошол мамиленин үстүндө иштегиси келген үчүн келди да. Адам изденгенде үй бүлөнү аял киши башташ керек. Эркек эч качан изденип, окуп, мужчина не будет работать над отношениями. Женщина начинает аны сен өзгөр деп бири-бирин монто берсе болбойт. Ошол үчүн аял эч кимге там ызычуу салып, анан баскының деп жанагынтип спасать этпей, бас экөөбүз баралы, бас экөөбүз окуйлу эмес, өзү эле кылып эле аракет баштай бериш керек акырындан. Анан аял өзгөргөн сайын эркек да өзү акырындап өзгөрүп баштайт. Нурайым, группалаштар менен кандай мамиле болду? Сабактардан конспектедиңби? Кураторлор менен созвондордон эмне ала алдың? Команда кандай болду? Биздин команда кандай иштеди силер менен? Команда күндө бизге мындай мотивация берип, давайте деп ар бир шагыбызды, ар бир суроолорубузга жооп берип атты. Группалаштар менен сонун мамиледебиз азыр деле. Сонун эме курстан тапкан эжелерим деп айтып калам мен. Сонун эжелер менен тааныштым. Дагы ошол күн эми аудио практикалар болуп атты. Кураторубуз Айнур эже менен бизге сонун күндө энергия берип, мотивация берип Жолдошуң окууга деп. өзгөрүүнү көрдүбү? Өзүңдүн өзгөрүүң. Жолдошум өзгөрүүнү көрүп, ооба, жада калса сиздин берки чакырганыңыздарда, жандуу жолугушууларга чакырганда өзү жеткирип аттı го. Мурун чыгарчу эмес беле? Мурун даже подружкалар менен мындай бир жака барып келейин десем, жибербей эле эмне бар дей Азыр болсо мындай жакшы жакы алда өзгөрдү деп коеюн. Жок, сен өзгөргөнүңдү, эмейткениңди жолдошуң да байкап, сен өзгөрүп атканыңды байкап атса керек ал. Ошондо. Да, негизи 1 ай дагы аздык кылат, бирок 1 айдын ичинде жакшы трансформация, микро трансформация алууга да мүмкүн. Эгерде сабактарды окуп, жакшы ниет менен, энергия менен келсе адам. Сонун Нурайым, телефонуңду бияка жазып коелу. Ага. Азыр я прикреплю. Ооба, мага жазып Номер? менден 0507 жазып койдум onu. Так, 507 0507 88 19. 88 19 деп. Рахмат. Сизге да чоң Нурайым, рахмат, рахмат. ыраазычылык билдирем. Ыраазымын. Ага, все. Так. Так, давайте бизде кандайсыздар дейт. Жак, рахмат. Эже сураныч мени да кошуп коюңузчу дейт. Мен дагы сатуу менеджерде окуп жатам дейт. Азаматсыз. Гүлзат Ызаткан эже менен мамилеңиз кандай дейт. Абдан сонун. Менин эжекелерим. Выпечка дейт. Эже мени да кошуңузчу дейт. Так. Так, запростор көп экен менде. Давайте запрос жөнөтүңүздөр, мен силерге разбор кылам. Давайте, у вас еще есть классный шанс получить от меня такой быстрый разбор. Негизи разбор 3 саат көп убакыт уланат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Жакшытарбы? Атыңыз ким? Атым Гүлбадам. Гүлбадам. Каяктан чыгып атасыз Гүлбадам? Гүлбадам айым. Кара Балтадан. О, Кара Балта, аха. Туулган күнүңүз? 24/03/90. Аха, кандай суроо?
суроо ошо именно сиздин эме видеолоруңузду аябай көп цифровой психология боюнча ушу туулган күн, ай жыл боюнча билгим келди да. Бир Бизнесте суроо кандай, бериңиз. Мгм. жумуш боюнча кандай иш кылсам болот ошол. Эмне иш кыласыз? Өзүм торговляда иштейм, маркетплейсте. Мгм. Wildberries? Ооба. Мгм. Ага. Эмне болуп атат? Сода болбой атабы? Э, Ошо туура эмес иштеп минуска кеттим да. Да, аябай Wildberries'те азыр жумушта жакшы болбой, көбү аябай ушинтип айтып атышат да, жакшы болбой атат депчи. Кээ бирөө токтотуп башка нишага өтүп аткандарды да көрүп атам. Эми сөздүн ачыгы да. Азыр мен деле Ошон токтотуп үчүн уже эле токтотуп. Кытайга жөнөп атканмын да. Байерлик Кытай боюнча. бизнес. Сауда саттык. 4+2. Кандай максат у вас? Кытайга барасыз, эмне кыласыз? Товар алып келесизби же кандай? Ошол жерден туруп байер болуп сатып көргөнгө кызыгып атам. Ошол жака жашайсызбы ошондо? Ооба. 1+9=1. Соодан болобу деп атасызбы же кандай? Ушул эми менин цифровой числом боюнча ошол нерсе тандаганым туура эле ишпи деп сурайын дегем. Давайте мен сизге айтайын. Биринчиден, сиз өзүңүзгө өзүңүз иштегиңиз келет. Анан соода сатык, торговля сизге таандык иш. Сата аласыз, жакшы сата аласыз. Негизи эле любой нерсени жакшы сата аласыз да. Недвижимость жакшы сата аласыз. Угуп атасызбы, сиз жазып атасызбы, угуп атасызбы өзүңүз? Угуп атам. Недвижимость жакшы сата аласыз. Товар негизи эле сатууга шык бар. Бирок инструмент жетишпейт. Ооба. Билим жетишпейт да. Дагы да, мисалы үчүн мен деле төрөлүп эле сатуучу болуп калган эмесмин да. Мисалы үчүн мен өрүк сатып иштедим кичинекейимде көлдө жолдо. Андан кийин Дордойдо иштеп жүрдүм, 7 пароходдо. Тиги лептен алып келип көйнөктөрү сатып, мынтип реализатор болуп Тайжемде. Анан бул эми жөндөм да. Анан сатуудан уялбайм мен дагы. Жакшы көрөм сатууну. Товарда, соодада ырыскы бар. Да, чынында. Анан баары бир жанагындай сатуу техникаларын, билим, китеп окуп алганым үчүн постоянно бул улам окуп, ошону өнүктүрүп туруш керек да. Сизде ошол жөндөмдө адамдар менен кантип сүйлөш керек, эмне кылыш керек, ошол нерсе да сизде дагы кичине ошол нерсени оттачивать этишиңиз керек. Бул деген опыт да, тажрыйба да. Адамдар менен кантип сүйлөш керек, кандай коммуникация кылыш керек. Именно өзгөчө бизнесте. Мисалы үчүн Бабановда, Илон Маскта, Аскар Салымбековдун туулган күндөрүндө 5 деген сан бар. Бизнес, они гибкие. Жана да, у бедных людей эго толстое. Когда адамда эч нерсеси жок болгондо, напсиси бийик да, гордые. Мындай гибкий болуш керек да. Карасаңар, алар под рынок подстраиваются, под власть, под рынок, под людей. И сизде миссияңыз бир экен да, миссия власти, одиночества, власти, хочет властвовать, адамдарды башкаргысы келет, баардыгы мен айткандай болуш керек деп турат да. И напси бийик дегенди билдирет еще. Эгоцентризм. Эго күчтүү да. Головой только хочет деньги, но работать не хочет. Комфортто жашагысы келет. Действие. Сизде дисциплина жок болгондуктан акча да жок болот да. Эгерде сиз дисциплинаңызды көбөйтсөңүз, дисциплинаңыздын үстүндө иштесеңиз, акча сизде көбөйөт. Эмнеңизи Дисциплина көрсөңүз жок. жакшы угуп калды. Пожалуйста, мен когда вот разговариваю, разборы делаю, ары-бери басып, мындай, значит, это вам не нужно. Тогда дайте возможность другим тогда выходить в эфир, хорошо? Просто укпай калдым да, эмне акшыгырап кетти. Да, значит, все, эфирди көрөсүз, значит, хорошо? Потому что бул нерсе, смотрите, мен ичимен чыгарып монтип айтып атканда,
угулбай, жазылбай атат, значит бул нерсе сизге кереги жок дегенди билдирет да. Дисциплинанын үстүндө иштейсиз, энергияңыз ток. Алтылар жай, жалкоо болушат обычночи, билбейм да. Мисалы үчүн жумушка дагы мынтип иштешип калганда ватпаттан жанталашып жооп берип, ватсаптан жооп берип, тигини жооп бере калып, муну кыла калып, шуулдай калып, иштемей жок да бияктачы. Өзүнө комфортный маалда жооп берет, жок болуп кетет, жоголмо, уйкучуу болуп ушундай болот да. Бирок Кудайым буларга бере берет береке. Но эгер өзү дагы дисциплинасын көбөйтүп, энергиясын көбөйтүп, өзү менен дагы иштесе, супер миллионер боло алат. Еще билим алса. Жөндөм жок. Понимаете? А сиз Аха. мындай да. Как вам объяснить? Сегиздер түнү бою иштеши мүмкүн. Телефонда сразу дароо жооп берип т. 2-6-лар өзүнө комфортный маалда жооп бериши мүмкүн да. Билбейм да, мен чипыйым чыгып кетет да. Мен мынтип страдать этип, монтип жатсам дагы жанталашып жооп берем. Экинчи телефон менен эфирде отурсам, биякта жооп берип, командага тапшырмалар берип, биякта жумуш кетип атат, сатуулар жүрүп атат, ушундай да. Иштейм деген киши ал Кыргызстанда дагы тытынып иштейт да. Анан именно Кытайга барганда мен дисциплинага түшөм. Албетте барыш керек, өсүш керек, өзүңүздү жакшы жактардан сынашыңыз керек. Бирок дагы да бул жакта жөндөм жетишпейт, компетенция жетишпейт бизнеске. Шыгыңыз бар, бирок дагы да опыт, наработка жетишпейт. Үчүнчүдөн бул жакта дисциплина жетпейт сизге, энергия жетпейт. Энергия жетишпейт. Жана эгоңуз менен иштешиңиз керек, напси менен дагы иштешиңиз керек. А жөндөм бар, ооба, бизнес ача аласыз. Только кичине нужно наработать эти компетенции, все. Менде да беш жок, адамдар менен сүйлөшкүм келбейт, чакырса баргым келбейт. Бирок барыш керек, сүйлөш керек адамдар менен. Адамдар менен сүйлөшүүнүн аркасында бизнес өсөт. Бизнес это коммуникация, бизнес это люди, отношения. Адамдар менен мамиле курганды үйрөнүш керек, адамдар менен сүйлөшкөндү үйрөнүш керек, коммуникация, адамча тилди коммуникация кылганды үйрөнүш керек. Сколько замечаю, эч нерсеси, штаны жок, кур жалаяк, эч нерсеси жок адамдын напсиси, эгосы высокий болот да, күчтүү болот. Именно, мисалы үчүн, ошол эле Бабановпу, Аскар Салымбековпу, Илон Маскпу, любой властька подстраиваться, гибкий, беш бар, коммуникация, адам менен, душманы менен да сүйлөшүп кетет, обидчик менен да сүйлөшүп кетет. Я думаю, что я достаточно вам передала, да? Тынбай изилдешиңиз керек. Все, рахмат. Чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Так. Караңыздар. Бизде убакыт аябай бат өтүп атат. Мен айткандай эле, негизи бир адамга разбор бул 5 саат, 3 саат, 2 саат, 3 саат. Менде онлайн, офлайн консультация бар, бирок убактым тар болгондуктан менде дайыма мындай очередь болот да. Онлайн консультация 1 саат 6.000 сом, офлайн консультация 2 саат жандуу 15.000 сом. Бирок силер лучше курска келсеңер, ошончо убакыт мен менен болосуздар. Ошончо убакыт мен менен болосуздар, и сиздерге көбүрөөк ошол нерсе түшүнүктүүрөөк болот да. Бизде 1-октябрда 1 айлык цифровой психология боюнча код души курсубуз башталат. Цифровой психологияда силер өзүңөрдү үйрөнөсүңөр, өзүңөрдү тааныйсыңар, акчаңар каякта, предназначениеңер каякта. Мен азыр эфирден кыскача айттым, бирок силер бул жактан 50-70 сабак бар. Ичин көргөндө өзүңөр деле эмес, балдарыңарды, кайненеңерди, абысыныңарды, жолдошуңарды, я не знаю, там бирөө айткандай ойношуңарды, коллегаларыңарды түшүнөсүңөр. И вы перестанете сливать энергию. Өзүңдү угасың да. Чындыкты уккусу келген адам, ал өскүсү келген адам. Это конструктивная критика, бул билим. И бул базовый курс бизде. Мен менен коучинг 101 000 турат. Бул 2 айлык коучинг. 2 ай жанымда жүрөсүз. Жума сайын жандуу жолугушуу, код души курсы, VIP тариф. 2 жолу белекке берем. 1 жылга чейин доступ бул жактан, коучингде мен менен баняга баруу, мен менен спага баруу, мен менен болуу, именно жума сайын жолугушуу бар. Бирок мен сиздерге рекомендую VIP тариф 15.000 сомдук эле VIP тарифти рекомендация берем. Себеби дегенде
код души курсунда стандарт VIP тариф бар. Стандарт тарифинде 1 ай онлайн сабактар. Стандарт VIPке экөөнө бирдей сабак өтөм. Болгону стандарт тарифте жумасына 1 Zoom, VIPте 2 Zoom. 2 сааттан ушинтип ар бирөөңөрдүн суроолоруңарга жооп берем, сабак өтөм темаларга жана жаздырылган профессиональный сабактарды, конспекттерди берем. Аны жазып алып өзүңөр түшүнүп алсаңар болот. Өзүңөрдү, жолдошуңарды, апаңарды, атаңарды ким менен эмне болуп атат жашооңорду. Мен ойлойм, что мамиле жаатынан, акча жаатынан, предназначение жаатынан эгерде сиз көп учурда ушул кандай десем, энергияңарды, нервиңерди, ден соолугуңарды, акчаңарды слив кылгыңар келбесе, өзүңөрдү таанып алганыңар оң. Стандарт тарифи менен VIP экөө бирдей өтүлөт. VIP тарифинде жумасына 2 жолу Zoom, мен менен 2 жолугушу бар. Ортосунда полный фотосессия кылабыз өзүбүз. Көйнөктөрдү кийип, жашнакай келип, плюс 4-5 саат отуруп алып окутам. Жандуу обучение кылам. И плюс выпускнойдо жолугушабыз кафейняда. Же офиске, коворкингке чакырып ортосунда. 2 жандуу жолугушуу менин автордук бренд аттуу китебимди белекке берем. Фотосессия белекке бул жакта, Куратор менен жумасына 2 жолу практика, аудио практика куратор, менин курсумду окуган куратор менен силер менен практикалар өтүлөт. Андан сырткары бул жакта стандарт тарифинде эч кандай жолугушуулар жок. Бул полный онлайн окуу, жумасына 1 жолу Zoom. Я рекомендую VIP тариф, потому что бул жакта жумасына 2 жолу Zoom. Кыргызстандын ичи болсоңор китепти мен силерге онлайн салып ийем, доставка менен за мой счет. Кыргызстандын ичиндегилерге Ошто менен офистен да барып китеп алсаңар болот. Андан сырткары бул жакта сабактар стандарт тарифинде 6 ай доступ, VIP тарифинде 9 ай доступ. Ким Бишкекте жекече өзүң менен иштешем, полный жеке өзүңөн разборлорду алам, үйрөнөм. Ушул курс канча болсо, 2 жолу, 3 жолуга чейин канча жолу чыкса, подарок берем. Доступ 1 жыл болот. Мен менен жандуу жолугуп, менин жанымда жүрүп окуй алат и сертификат коучинг ала алат. Бул коучингда бул 101 000 турат. Это не для всех. Бир эле айымды ала алам, бир эле адамды ала алам коучингке. Мен көп адамды ала албайм. Я рекомендую VIP тариф. Ким онлайн башка региондо, башка жакта болсо, биз именно стандарт тарифине 6 000 сомдукка ушул нерсени коштук. Бул жактан мен айта алам. Эмкиде жаңы жылдын астында балким 6 000 тариф болбошу мүмкүн, только 15 000 калат. Ошон үчүн сөзсүз түрдө азырда каалооңор бар болсо, эгерде мен менен зумдар аркылуу жолугушуп, силерди да мен өзүм жакшы таанып, ишиңерде өзүңөр сабактарды көрүп, жашоомду өзгөрткүм келет, билем десеңиздер, анда сиздерди курска чакырам. Ооба, цифровая психология боюнча я дипломированный цифровой психолог, сертифицированный психолог, сертификаттарым менен полностью, да. И азыр дагы БГУда окуйм, магистратурада. Да, негизи биз 1 айда 3 багытта акча, мамиле, предназначение, да. Ким кайсы багытта сиздин эң жакшы предназначениеңиз, кайсыл тарапта сиз өзүңүз иштеп кетишиңиз керек түшүнөсүз. Мамиле жаатында эмне үчүн сизди түшүнбөйт ал адам? Ал сизди балким вообще түшүнбөшү мүмкүн, потому что ага башкача сүйлөш керек. Ал эмнени каалайт, мээсинде эмне ойлору бар, сиз ушул жактан билесиз. Акчада кайсы жерде тапкан, токтоп калганын түшүнөсүз, жеке финансылык кодуңузду түшүнөсүз, да. Сиздин жеке финансылык кодуңузду ушул жактан билесиз. Сабактар мына монтип Телеграмда бизде, Телеграмда ушинтип жаздырылган, Zoom'дун живой Zoom'дары бул жака жүктөлөт, матрица, кайсыл наработка кылыш керек, акча, миссия, число сознания, мышление, предназначение деп сонун профессиональный сабактардын баардыгын мен өзүм жаздырып койгом, командамдын бар ушул нерсеси менен психологиянын аркасынан жолдошум менен мамилемди жакшырттым, аны түшүнүп баштадым. Я сохранила свой брак именно благодаря психологии, цифровой психологии. Мен балдарымды кайсыл нишада предназначениялары ошол жакта багытта колдошум керек. Кайненемди түшүндүм. Мамам кандай экен, өзгөчө апам менен болгон мамиледен келген психологияга апам, анан жолдошум менен. Ошол жаатында ошол нерсени ала алдым десем болот.
Бүгүн 22-си 1 октябрга 8 күн калды, 1 жума калды сөзсүз түрдө. Ким азыр бронь таштап, бронь таштагандарга биз чатка кошобуз. Толук төлөм аткаргандарга 3 айга чейин рассрочка бар. 15 миңди, даже 6 миңди 3 айга чейин бөлүп төлөөгө катталсаңар болот. 5% рассрочка. И мен менен жеке коучингке бир эле орун бар. Анан ким толук төлөм аткарса, мен силерге жеке WhatsApp'ыңарга электронный разбор жазып берем. Өзүңөр жөнүндө жана календарь, ушул жылга календарь берем. Окуп алсаңыздар сиздерден түбөлүккө калчу билимдер дейт. Ооба. Келиңиздер. Мен баарыңыздарга разбор кыла албайм, бирок мен 1ден 9га чейин кыскача айтып кетейин, келиңиздер. 1-и, 10-у, 19-у, 28-и төрөлгөндөр барбы? Жазгыла 1 деп. 1 деп жазыңыздар комментарийге. Көрөлү эфирде ким көп экен. Ким көп болсо ошолор жөнүндө көп айтып берем. Давайте кеттик. Курс тууралуу маалыматты мына бул номерден алсаңар болот. Дароо номерлериңерди калтырсаңыздар, менин командам сиздер менен эфир бүткөндө байланышат. Кантип рассрочка кылып төлөнсөң болот, М+ менен, кантип бронь кылып бирине чейин бөлүп төлөсөңөр болот. Бронь кылгандарга дароо чатка кошуласыздар. Жана дополнительный 2 сабак беребиз, Детская позиция, максат коюу, силер уже даярданып баштайсыздар. У кого полная оплата, мен өзүм жеке силерге письменный разбор кылып туруп жөнөтөм. 14-түдө жок, бири. Бирлер көппү же кимдер көп билгим келип атат. Ооба, онумун дейт. Молодцы. Пушки, красавчики, бирлер самые лучшие, да? Мен да бирмин. 28-мин. Бирлер самые лучшие деп эле макта бербейм. Караңыздар, адамдар жаман көрөт бирлерди, потому что кечке эле өздөрү макта беришет. Экинчиден, напсилери бийик. Мен бирлер барбы деп сурап атам, андан кийин экилер деп сурамакмын да, 3-төр деп. Бирок биякта жазып атышат адамдар. Кыскача айтып кетейин бирлер жөнүндө. Караңыздар. Бир напсиси бийик. Бир өзүнүн адамдарын калкалайт. Свой деген адамдарды көкөлөтүп жылдыз кылып алат. Бир лидер. 1ден 9га чейин бар да сан, бир башында турат. Туурабы? Бир башында турат. Демек эмнени билдирет? Впереди паровоза. Бир эң башында турат. Аркасында адамдарды аркасынан алып кете алат. Любой жака көбүнчө президенттер бир болушат да. Лидер болот, ырчылар бир болот. Мен ырчы эмесмин деп бирөө жазыптыр да комментарийгечи. 1-и, 10-у, 19-у, 28-и төрөлгөндөр сахна адамы десем, мен сахна адамы эмесмин, мен ырчы эмесмин депчи. Бул мындай түшүнүш керек да. Бир элдик адам дегендичи. Бир адамдар ага кол чаап мактаганды жакшы көрөт дегенди билдирет экенин. Бир сахнага чыгып элди сүйлөгөндө элдер аны угат. Бир айтып туруп, анда эмесе кеттик десе, элдер аны угуп кетет. Бир жоопкерчиликтен качпайт. Ответственность. Өтө көп ашыкча ответственностьти алып алып, байкуш аягында жабыркашы мүмкүн. Бир экилерге окшоп качпайт. Жоопкерчиликтен качып, решение кыла албай, нерешительный болуп, ойлонгуча тиги даң тарс. Даже азыр мисалы үчүн мен эки баракчам бар, билесиңер, Кундуз Таштанова жана Кундуз Таштанова психолог, Мен 5 жылдан бери онлайндамын. Кундуз Таштанова баракчада мен продюсер, наставникмин, психологдордун продюсермин, личный бренд, И ал жакта мен да азыр наставничествого жүрүп атат да набор. Мага бир келди да, Камчаткаданчы, онлайн. Ал эмне деп атат? Кунзежи насаатчылыктын акчасын дароо төлөй албай атам, аябай уят болуп атам дейт. Мен да ушундаймын да, биз бирлер дароо тарс кылабыз да бир нерсеничи. Анан сразу тууган күнү менен эле түшүнүп эле көрү, биз репутациябызды бузгубуз келбейт. Түшүндүкпү? Это статус называется, статус. Экинчиден, бирдин минус тарабында кандай? Агрессия жана деспотизм, напсиси бийик, башкарат. Адамдарга жакпайт. Үйгө келип эле пылесостоп койдуңбу, тамак жасап койдуңбу деп кайненесиби, күйөөсүбү башкарып башташы мүмкүн. Өзүнө билинбейт. Мен аябай пылесостолдубу үйдөр, кандайсыздар деп сүйлөп атам деп ойлойт. Бирок сүйлөгөндө башкарып сүйлөйт да. Силер мону кылып койдуңар, мону жаза кыла, мону кылгыла. Өзү түшүнбөйт, укпайт, бирок ошентип башкарат да. Бара элди башкаргысы, постоянно башкаргысы келет. Баардыгы ал айткандай болуш керек. Анын сөзү менен болуш керек элдин баары. Анын сөзүнө чыкса, уже ал адамды уже немой человек дейт да. Түшүндүкпү? Экилер барбы, экилер? Экиси
29, 20, 11 төрөлгөндөр. 11 төрөлгөндөр скрытые единички, да, эки бирден туруп атпайбы? Ошо скрытые единички, они чуть-чуть другие. Но двойкалар лучшие психологи. Двойственные. Эки жүздүү дегенди эмне билдирет? Му менен да урушкусу келбей, му менен да урушкусу келбей, мамилени эки тараптан да сактагысы келип, му менен да сүйлөшө берет, му менен да сүйлөшө берет. Не могут. Для них важно отношение. Понимаете? Мындай болбойт. 31 төрөлгөндөр кандай деп. Толук туулган күн болот. Атын дагы санаш керек. Аты болот. Атын карайсың, туулган күнүн карайсың, сферасын дагы ичин көп чукуйсуң да 2 саат. 2 саат консультацияда жазып алат да. Негизи айтып атам. Бирок туулган күндөр боюнча башында ой жүгүртүүсүн эле айтып атам. Бирок 33төн кеткенден кийин миссия иштейт. Башы менен каалаганың одно, действияң башка болуп баштайт да, страдать этип баштайсың башкача. Поэтому бул тарапта өзүңүздөр өзүңөрдү изилдешиңер керек. Да. Экилер психология тармагында, дипломатия тармагында, эзотерика, цифровая психология, нумерология ошол тарапта жакшы өзүн алып кете алат. Экилер барбы? Да, менин мобилографым, помощницам, бизнес ассистентим эки. Негизи бирлерге эки жакшы. Эркек эки болгону дагы жакшы, миссиясы эки болгону да жакшы да айымдарга, бирдеги айымдарга. Бир айымдар менен эркекке дагы жашаш кичине оорураак, потому что бул адамдар лидер адамдар да, оңой менен багынбайт. Үчтөр барбы? Үчү, 12, 21, 31, 13 төрөлгөндөр бул 3 сандары келишет. Үчтөр мээлер катуу иштейт. Анализден чыгыш оор. Оюнда гана анализдеп бизнестерди ачып баарын жазагыча, кылгыча кылышпайт да, бирокчу 1,3 лучшие друзья деген бар. 1,3 лучшие друзья. Это что значит? Это говорит о том, что менин партнерым тройка. Эмне үчүн 1,3 лучшие друзья. 3 деген умный да, укмуш акылдуу сүйлөйт, статный, ана бири ошентип уга берет анычы. Вау, эле акылдуу экен, эмес иштейт экен деп сүйлөйт, на деле 0. Сүйлөй берет укмуш, но действие аз да. Тройкаларда анализ күчтүү, постоянно окушат, окуган сайын энергия алышат. Мисалы үчүн менин атым 3, ошон үчүн мен постоянно окуйм, окуган сайын өсүп атам, ийгиликке жетип атам, акча да келип атат, энергиям көтөрүлүп атат. Я обожаю учиться. Азыр мен 200 миңге наставничество окуп атам. Буга чейин Дулат Бижановдон 400 миңге жеке насаатчылык. Дулат Бижанов бул Маргулан Сейсенбайдын продюсери. Психология тармагында мен 1,6 миллион сомду только цифровой психологияга иштеттим, салдым, инвестиция кылдым. И $6,000 квантовый психологияны сатып алып окуп атам да. Окуган сайын мен жаман болуп атам, окуган сайын өсүп атам, өнүгүп атам. Мага баардыгы келип атат, билим аркылуу келип атат. Билимге болгон сүйүүнү мага атам берген. 6 мудрость. 6 атам мага билимге болгон сүйүүнү өгөткөн. Мен атама ыраазымын, я папина дочка тоже. Төрттөр 31, 13, 4, 22 төрөлгөндөр, төрттөр негизи ар бирөө ар башка, 22 башка, 31 башка, 13 башка, но самый успешный из четверок это 13 и 31, потому что аларда стратегия бар, лидерлик сапат бар и анализ бар да. Төрттөр өмүр бою курган нерсесин бир күндө талкалаган адамдар. Разрушительницы брака, разрушители брака, төрттөр и жетилер, разрушители брака деп саналышат. Булар өздөрү ушундай бир жака кетиш керек эле, бир жака кетиш, жаңы багытты эле издей берет да. Но самый добрый, 4 саны эң самый добрый, бирок төрттөр келгенде мен 4 миссия 4 келгенде мынтем да. О, Кудай, буга эч нерсе жакпайт. Канча жакшылык кылсаң дагы нааразы болот. Канча жазасаң деле бир нерсе быкычык чыкыны таап алып, ошону кечичке нааразы болот депчи анан 4 мен бирмин да, мен жашоомо нааразы болгондо мен жашоомо 4 келген. Моя дочка 4 младшая, 4 октябрь туулган күнү, но чоң максат алып келди. Это же цель. Чоң максат алып келди. Благодаря ей я пришла в онлайн. Онлайнга келип өзүмдү таптым десем болот, благодаря ей. И я очень ей благодарна, я ее очень люблю.
Четверка трансформирует единичку, и семерка тоже. Бештер. Бештер да биринин жанына ийгиликке жетишет. Единичка жакын бештергечи. Мен көзүм ачып карасам эле жанымда экилер, үчтөр, бештер болот да. Потому что адекватные, адекватные. 5, она про масштаб. 5 это продажник, это бизнес. Но обидчивый ужас, просто на нет. 50 жаштагы бизде эжекелер бар, командадачы. Бир сөздөн, бир сообщениядан эле таарынгандар бар да. Хоть 50-гө чыкса дагы. Менин командам чоң. 45-50 жаштагы айымдар бар. Карабайсыңарбы, мен бир болгон үчүн ошонун баардыгын башкарып, канча өтө чоң команда биздечи. Анан ошонун баары менен иштеш дагы оңой эмес, адамдарга жоопкерчилик алыш да оңой эмес. Бештер кийимдерди өтө карайт, кийингенди жакшы көрүшөт. 5 ошо стилисттер, бизнесмендер, коммуникация у них күчтүү да, жакшы сатуу менеджерлер. Негизи эле адекватность дегенди билдирет, логика жакшы иштейт да. Фартовый, им везет, но фарт это временное же. Фарт это временное. Пятерка она хамелеон. Она хамелеон, под любое нас подстраиваться эткенди билет да. Түшүндүкпү? Алтылар. Кудай сүйгөн пенделер деп айтышат экен алтыларды. Биздин президент алты. Кудайым буларга бере берет деп айтат экен. Бирок өзүнүн комфорту эмес, элдин комфортун ойлоп баштаса дагы, элге кызмат кылса, обидадан кетсе, өч алуудан кетсе, еще больше берет аларга. Алты бар жерде ийгилик жай берет. Алты жаныңарда, балаңар, чөйрөңөрдө алтылар бар болсо, көбүрөөк кучактагыла. Бирок абайлагыла алтылардан. Они мстительные. Они мстительные, обидчивые. Но действительно ийгилик алып келет. Ийгилик алып келет дегенде, мисалы үчүн мен жашоом алты келгенде, мага эң чоң проект алып келди, көп инвестиция акчалар келди анын аркасынан. Ошон мудрость бар да, алардачы мудрость бар. Жетилер, 7-си, 25-и, 16-сы төрөлгөндөр. Мен ушу 7-ни көп рилстерге айтпайм, а өзгөчө 16-сындар сурашат да, айтпайм да. Я не хочу говорить там. Ну, я обычно аны курста эле айтам. Очень открыто разговариваю курстагы окуучулар менен дагычы. Анан 7 гениалдуу адамдар. Эгерде мээсин, аң сезимин өстүрсө, денеси менен алек болсо. И 7 она такая, знаете, эго жок да 7дечи. Күндө жаза берет, сага жаза берет. Тиги тройка эч качан жазбайт, она самодостаточная. Тиги 7 жаза берет, быкы-чыкы сурай берет. Эго жок да, гордость, нету гордости. Тигинден да сурайт акча, мындан дагы сурайт акча, под всё может подстроиться и так далее. 25 төрөлгөндөр они другие. 16 төрөлгөндөр другие, да. Вечный хаос, 7-лерге органайзер подарить этсеңер жагасыңар. Чтоб вот этот весь порядок в голове, хаос кетиш үчүн да, постоянно денеси менен иштеш керек. Ийгилик акчага жетем десе, 7-де орто деген жок. Же үстүдө көктөй жүрөт, же ылдый жакта жүрөт. Ана птица Феникс өзүн өзү сжигать этет да, идеальный хочет да. Трансформирует, кризиске салып турат да. Кайненеңер 7 болсо, кредитти силердин атыңарга алып туруп, той өткөрүшү мүмкүн, кризиске батырып турат улам сайын. Кыймыл аракети менен, сөздөрү менен, действиясы менен. Да, постоянно MLM-дерде, сетевойдо иштегендер 7-лер таануулашат, сатышат. 8-тер, эң күчтүү сандар, 8-си, 26-сы, 17-си төрөлгөндөр. Материальный, адам көрүшпөйт, алар материалдуу мирди көрүшөт. Акча каякта экенин жит менен билишет. Адамдар для них инструменты для достижения целей, материальный, холодный анализ. Силердей болуп ыйлап, обижаться этип, мамилени тандашпайт. Реалисттер алар. Акчаны, результатты тандашат. Жумуштун майын чыгарышат, кара жумуштан да качышпайт. Иштеген сайын акча келет аларга. 9-тар. 9-у, 18-и, 27-си төрөлгөндөр бала кыялдар. Бала кыялдар. Күйөөңөр 9 болсо, мыкка кагып койсо деле, эшиктен продукт алып келсе деле, ва деп сүйүнүп, эмоция берип, мен ыраазымын деп, күнүнө 10 жолу ыраазымын деп жазып турсаңар, тим эле майдай жагасыңар.
ар бир действиясына ыраазымын деп турсаңар болот тогуздарга, потому что алар ошол нерсени күтүшөт. Ради благодарности готовы все сделать, да. Анан мактаган сайын бүт барып чатышат да. Бала кыял адамдар өзгөчө ошо тогуздар служение людям, элге кызмат кылып көбүрөөк иштешет да. Да, да. Так, кандай тогуздар, кыскача маалымат бердим баарыңыздарга. Мага кандай суроолор бар? Курс тууралуу кандай суроолор бар? Сиздерге эмне кызык? Биздин убактыбыз уже 2 саат кантип көз ачып жумгуча эле уже бүтүп калыптыр. 2 саат элестетиңиздер. Ушундай жандуу зумдар сабакта болот, код душы курсунда болот. 1 октябрь башталат, 1 ай болот. 6 миңдик тариф бар, 15 миңдик тариф бар. Бөлүп төлөө каралган. 15 миңди 3 айга бөлүп төлөө менен катталсаңыздар болот. 31.07.1996 миссиямды кантип билсем болот дейт. Миссия тууралуу бизде рилстер барбы? Бардыгын кошкондо 1 саң болот. 31 4 4 плюс 7 11 2 2 плюс 1 3 3 6 9 9 9 18 9 миссия 9 турбайбы? Акча. Служение людям. Күндүзү эле вечером. Курс время кайсыл убакта болот дейт. Смотрите, уроки записаны, сабактар жаздырылган и зумдар кечки 7-де болот. Понедельник, пятница кечки 7-де болот. Саат 7-ден 9-га чейин понедельник зум, тема өтөм, айтып берем, как оно есть, да? Почему так случается? И по пятницам суроо жооп. Либо теманын ордуна суроолорду, суроо жооп разборлор болот. Сабакты көрүп туруп ушундай болот. Плюс менин кураторум менен WhatsApp'тан аудио практика болот. 1 сааттан, 1,5 сааттан ан менен сүйлөшөсүздөр. Жандуу 2 жолугушу бар. Курс ортосунда фотосессияга келип сүрөттөргө чөбүз. Инстаграмга сонун болуп иштеп башташ үчүн упаковаться, да, или женский энергия менен сонун рилстерди тартып сүрөткө чөбүз. Китептерди белекке берем. И ошол офисте 3-4 саат отуруп ошол жакта сабак өтүп үйрөтөм. Айтып берем, мындайча айтканда. Андан кийин онлайн выпускной болот. Да, это в тарифе VIP. Мен онлайн окуйм, жолугушууга келе албайм десеңер, анда онлайн окусаңар болот, бирок ал жакта жумасына 1 зум. 1 зум. Эч кандай жолугушуу жок. VIP тарифте жумасына 2 жолу зум. Аякта 1 зум бар, VIP стандартта, и куратор менен аудио звонок сүйлөшүү бар. Если биз башка региондо болсок, бара албай калсак кандай болуп калат? 6000 сомдук тарифте онлайн, полностью онлайн, зум, жумасына 1 жолу зум и куратор менен 1 жолу звонок. Экөөнө бирдей сабак өтөм. Түшүнүңөрбү? 2 тариф бирдей эле сабак болот. Болгону VIP тарифте жумасына 2 зум, стандартта 1 эле зум. VIP тарифте 2 жолугушуу бар. Так. Личная консультация бересизби? Бир консультация канча болот? Номериңизди калтырыңыз. Менеджер байланышат. Айдана Кыбыловна дейт. Так, кандай суроолор бар дагы? Девочки, у вас много, мальчики тоже, да? У нас очень много мужчин тоже. Кстати, мужчины записываются на личную консультацию. Бизнесте жүргөндөр дагы личный консультацияга жазылышат. Конечно, это все анонимно. Недавно вот как раз таки по личной консультации Мурза жазылды. Ну, я просто посмотрела, что у него есть любовница. Я говорю, есть десем. Долго сопротивлялся, но в конце признался, конечно. Да, дейт. А вообще все дело в нашей миссии, если честно. Все дело в нашей миссии. Устата. Кептин баары миссияда алтындарым. Кептин баары миссияда жатат. Силердин туулган күнүңөрдө эмес, миссияда. Личный консультацияга номер калтырыңыздар. Менеджер свяжется. Личный консультацияда бирок у меня всегда очередь. Курска келсеңер көбүрөөк маалымат аласыңар. Я с вами буду больше. В чате буду больше. Чатка дагы информациялар салып турам. Меня будет больше. Бурулкан, если биз дейт. Девочки, смотрите, мальчики, да, и вас же много. Разбор одной даты, одного человека вообще в целом длится 2 часа.
В целом длится 2 часа, полный разбор. Да, можете оставить номера. Номер калтырсаңар болот, кто хочет получить. Кстати, у меня для вас подарок. Подарок есть 3 урока. Бесплатный мини-курс. Акча, мамиле, предназначение. Деньги, отношения, предназначение деген белек бар менде. Кто хочет получить от меня этот подарок, пишите свои номера сюда. Консультация алгым келет дейт. Вот, смотрите, ким менден белек алгысы келет. Бесплатный мини-курс. Деньги, отношения, предназначение. Очень короткие уроки по 10 минут. 10 мүнөттүк сабактар. Акча, мамиле, предназначение. 3 сабак ким менден белек алгысы келсе, номер калтырсаңар болот бул жака. Да, у меня есть бесплатный мини-курс по 10 минут. Прям классные уроки. Деньги, отношения, предназначение. Акча, мамиле, денсаулык. 10 мүнөттөн сонун 3 сабагым бар. Плейлист YouTube'ма катталып алыңыздар. Либо Телеграмдан көрсөңөр болот, либо YouTube'нун ссылкасын жөнөтөт WhatsApp'тан менеджер. Ошону ачып көргүлө. Потому что мен доступ жаап коюшум мүмкүн. Там акча жаатында, мамиле жаатында, предназначение жаатында бар. Да. Наставникке келгендер сабакка кошулсак болобу дейт. Не поняла. Кайсы наставник? Наставничествого келгендерби? Жеке менеджер менен байланышсаңыз сизге айтат. Кандай личный бренд запусктар боюнча наставничествого келем, анан цифровой психологияга сабакка кошулсам болобу деп атасызбы? Ооба, болот. Моя команда тут, да, девочки? Да, сразу свяжитесь, баарына белектерди бериңиздер. Пусть люди смотрят. Я же делаю служение тоже людям. Элге кызмат, элге пайдалуу болсоң, элге кызмат кылсаң сөзсүз түрдө миссия болуш керек. Ар бир адамдачы миссия болуш керек. Ооба, белек алыңыздар. Ким запись эфира көрсө же ушул видеону YouTube'дан көрсө, менин Кундуз Таштанова психолог деген баракчама, личкама белек деп жазсаңар болот. Кстати, я подключила бот. Мен сиздерге атайын пайдалуу болуу максатында эмеден менин рилстерим астына разбор деп жазсаңар, директтен силерге сообщение келет. Акысыз разбор депчи. Ошол жакка номер калтырып, туулган күнүңөрдү, биринчи туулган күнүңөрдү жазып, туулган күнүңөр миссияңар жөнүндө менден акысыз ар бирөөңүздөр Instagram баракчаман эле алсаңар болот. Мен атайын уже даярдап койдум. Подсчет кылып туруп силерге полностью силерге берет. Мен ойлойм бир айдын ичинде кыргызча ботту жазап коем. Бирок пока орусча алып туруп, ошону түшүнүп пока окусаңар болот. Орусча баарыбыз эле түшүнөбүз, Ооба, номер калтырсаңыздар болот. Сөзсүз түрдө номер калтырыңыздар. Жаңы жыл келе жатат. Мына эртең эле октябрь окуйбуз, Ноябрь, декабрь 2 ай эле калды. Я думаю, что 6 тысяч, 15 тысяч, 6000 бир көйнөк турат. Бирок ниет коюп, ошону окуп, үйрөнүп, өзүң алып кетишиң керек да. Ты не будешь консультировать, это как бы это не для как, өзүң үчүн үйрөнүп алып, түшүнүш үчүн. Өзүңдү, күйөөңдү, үй бүлөңдү, чөйрөңдү түшүнүш үчүн. Да, дейт. Классно, дейт. Да, я дарю от себя подарок, мини-курс, бесплатный мини-курс «Деньги, отношения, предназначение». Это 3 урока. Но кто хочет именно лично со мной работать, кто хочет учиться, мен менен бир ай болгусу келгендерге, я сделала доступные тарифы. Потому что я считаю, что эти знания нужны каждому. Ар бирөөңүздөргө керек деп ойлойм, потому что мамиле жаатынан, акча жаатынан бизде курста 16 жаштан баштап 60 жашка чейин айымдар окушат. Ооба, курска катталсаңыздар болот, окусаңыздар болот, сөзсүз түрдө. Да, акысыз. Анан сөзсүз түрдө ооба, номер калтырыңыздар, белектерди сиздерге биздин менеджерлер таркатат, берет, WhatsApp'тан беришет. Сөзсүз түрдө ошол сабакты көрсөңүздөр эле уже мощный болот да. Анан ким мен менен жандуу ушинтип эфирлер менен, зумдар менен сүйлөп, сабактарды, толук сабактарды көрүп, окуйм десе, онлайн же офлайн, сөзсүз түрдө код души, именно жан дүйнөңдүн ачкычын тап деген курстан көрүшүндө бизде рассрочка бар. Бардык дагы Гүлдана кандай иштейт? Жакшы, рахмат Гүлдана. Менеджерге дагы байланышып,
сураңыз, эгерде кандай дагы бир суроолоруңуз бар болсо. Рассрочка боюнча М+дан, М-банктан кантип рассрочка алам, ошол жактан менин менеджерлерим жардам берет. Командамда 50 адам сиздер үчүн кызматтабыз. Сөзсүз түрдө жазыңыздар, номерлериңиздерди калтырсаңыздар болот. 04-06-1989. Мен неге күйөөгө тие албайм дейт, потому что недовольная. У тебя даже взгляд морда мынтип турасың. Мынтип. Кебеттең даже ушинтип мынтип турасың да. Эмнеге буга иштегиси жакпайт экен дейт. Мен буга жакпай атам дейт ал байкуш эркек. Учись быть довольной, радоваться так. 4-тө 1 эле мантра бар. Радоваться, радоваться, радоваться. Радоваться, радоваться, радоваться. Вроде молодая, 89, даже Инстаграм не упакованный, значит, дагы билим жетишпей жатат. Инстаграм сонун жалтырап, сүрөттөргө түшүп, значит, өзүңдү кабыл албай атасың. Өзүңдү кабыл албай атасың, жаңыл. Еще в миссии, да, 04-06-1989. Өзүң менен алек бол, сонун. Өзүң менен алек болушуңуз керек, жаңылайм. Келиңиз курска, ошол жакта фотосессия да бар. Инстаграмыңызды иштетип, сүрөттөргө түшүп, өзүңүз дагы сонун аракет кылып, күлүп, жайнап, күнүгө отуруп алып, мен качан күйөөгө тием десе, ошончолук алыстайт ал нерсечи. Сиз андан көрө өзүңүз менен алек болуңуз, өзүңүздү өнүктүрүңүз, денеңиз менен иштеңиз, сизде лишний вес бар болуш керек. Ошолчу обычно 4 деген тамакты сезбейт да. Тамакты сезбеши мүмкүн, да. Поэтому ваша задача уметь научиться радоваться, быть более женственной, женскую энергию прокачивать, да. 4 плюс 6, 1, 1 плюс 1, 2, 2 плюс 8, 1. Внутри сознания, Алтышка, у вас эме бар, да? Вам комфортно одной. Өзүңүз жалгыздыкты жактырат экенсиз, отшельничество у вас. Понимаете? Өзүңүздү түпкү ички подсознанияңызда вам комфортно одной. Отшельничество у вас. Сиз өзүңүз жалгыздыкты мындай өзүңүз притягиваете сами, да? Вы можете не признаваться, но это так. Мен аракмын дейт. Круто. Давайте тогда арык сонун болсоңуз, өзүңүздү кабыл алган айым болсоңуз, анда инстаграмыңызды дагы упаковка кылыңыз, өзүңүздү сонун көйнөктөрдү кийиңиз, сонун сүрөттөргө түшүңүз, ырдаңыз. Инстаграм это визитная карточка. Азыр жаштар инстаграмдан таанышат. Мен жолдошум деле фейсбуктан таанышкам. Буга чейин жолдошума чейин сүйлөшкөн жигитим менен одноклассникиден, ал убакта одноклассники, агенттен таанышчык. Азыр болсо инстаграмдан. Демек, инстаграмды өзүңүздү иштетиңиз. Мындайча айтканда, өзүңүздүн 5-чи компетенцияңыз жок экен, адамдар менен сүйлөшүп кетүү. Өзүңүздү упаковка кылыңыз, өзүңүздү женский энергияңызды прокачка кылыңыз. Хорошо? И учитесь радоваться жизни. Чоң рахмат дейт. Все, рахмат, барыңыздарга ыраазычылык билдирем. Ровно 2 саат сиздер менен болдум. Сиздер менен кызматта мен Кундуз Таштанова болдум. Сиздерди курстан күтөм. Мен менен бирге болом десеңиздер, 1 ай бою онлайн, зумдар аркылуу жолугушабыз. Ну, я думаю, что мындай да, бир кафеге киргенде, бир магазинге киргенде 2000, 3000, 5000 жөн эле кетет. Тамакка да кетет, көйнөккө да кетет. Поэтому ким действительно билим алып, өзүн дагы ашказан, башказанда, ашказан эле эмес, башказанды өнүктүрөм десе, сөзсүз түрдө келиңиздер. Ай сайын курс бизде запуск жок, ошон үчүн именно 1 октябрда башталчу курска да катталсаңыздар болот. Диреке номериңиздерди жазыңыздар. Мен 3 жылдан бери изденип жүрөм дейт. Азаматсыз жаңылайм. Болот буюрса. Ниет кылыңыз, сөзсүз түрдө болот. Макулбу? Азамат, эл керегине жарап жүрө бер дейт. Рахмат сиздерге. Барыңыздарга ыраазычылык билдирем. Сүйлөгөн эмес, уккан адам баатыр дейт экен. Ошон үчүн 2 саат бою мени уккан, аягына чейин отурган айымдар, силерге баарыңыздарга ыраазычылык, мырзалар, силерге да ыраазычылык. Күтөм, сөзсүз түрдө номерлериңиздерди калтырыңыздар, консультация алыңыздар командаман, акысыз консультация, макулбу? Кандайдыр бир суроолор бар болсо, диреке мага жазыңыздар, мен өзүм директе отурам, жооп берем, макулбу?